идеал болгондор кимдер эле? Албетте космонавт болобу. Университетке барганда агай деп кайрылып, ал эми жөн эле мындай көчөдө болсо атымдан кайрылып, алар абдан сыйлашты, тандап, анан алар кеткенден кийин белгилүү мөөнөттөн кийин кат келди. Пакистандын Карачи шаарында ушу мугалимдердин билим өркүндөтүү боюнча 2 жылдык магистратураны окуп келдим. Жаңы заманбап окуу программасы менен окудук. Эң мыкты дүйнөлүк деңгээлдеги илимпоздордун китебин окудум, теорияларды окудум. Institute for Educational Development. Жакшы билим берип атканы бар, орто зары бар. 3 жыл иштеп, дароо магистратурадан кийин дароо докторантурага тапшырган жокмун да. Улуу Британиядагы Оксфорд университетине, дүйнөдөгү эң атактуу. Оксфордтон бүтүп келсем, бардыгы Оксфордду бүттү дешип, аябай имараттын ичинде көрүп, лифтте баратып көрүп, кээ бирки адамдар бар, бирез кичинекей китеп жазып койгон болсо да эч кимдики небей калат. Биздеги да, мен академикмин, мен профессормун, мен атактуумун дегенде. Мен кандай сонун дедим да, алар менен баарлашканда да өзүнчө черим жазылат деп коет. Ал жерде баардыгыңардын пикириңер маанилүү. Профессор гана билим берет болду. Бар. Көп сөздөрдөн туруш керек, илимий методикалык негиздери. Сен бирөөгө албетте жакшылык кыла бер. Ал башка бирөөгө жакшылык кылат, коом ошону менен өнүгө берет да. Казакстанга Назарбаев университетине кантип барып калдыңыз? Байыркы дүйнөдө жашаган адам ал таш доорунда жашайт. Ошон биз жалаң эле беш алгандарды баалай берсек, анда жалаң эле жеке жана өзүмчүлдөрдү гана баалаган коом болуп калабыз да. Жасалмай интеллекттин кайсы түрүн кайсы максатта канча көлөмдө колдонду? Биз канчанчы жолдобуз бир сиздин көз карашыңызда? Жалгыз эле олимпиада тесттин эле жыйынтыгы менен мектепти баалабастан, демек комплекстүү түрдө баалай турган мындай көз караш менен караш керек. Ассаламу алейкум, урматтуу таалим подкастынын көрүүчүлөрү. Биз анда агартуу багытындагы бүгүнкү подкастыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин коногубуз Кыргызстанга таанымал, Кыргызстан эле эмес чет өлкөдө дагы окумуштуу илимпоз катары орду бар, биз сыймыктанган илимпоз агайыбыз Шаматов Дүйшөн агай. Кош келипсиз агай. Рахмат. Агай, билим берүүдө биз педагогдор өсүп келе жаткан муун сизден көп өрнөк алабыз, көп үлгү алабыз. Буюрса бүгүн биздин подкастыбызда дагы ошол сиздин педагогдук багыттагы ишмердүүлүгүңүз, андагы өзгөчөлүктөр, анан жалпы эле кесиптештерибизге бир шык мотивация берет деген үмүттөбүз. Анда сөз башынан эле агай бизге ушу салтка айланып калган ар бир коногубуздун биздин подкаст негизинен агартуу багытында, билим берүү, тарбия, таалим багытында балалык чагы. Эми ар бир үлгүлүү адамдын басып өткөн жолу биз үчүн мындай өрнөк да. Ошон үчүн сизге кеп башынан ушу балалык чагыңыз жөнүндө, бул педагогдук кесипке кантип келип калдыңыз, ушул боюнча сиздин алгачкы сөзүңүз болсун. Чоң рахмат. Бул балалык чагым, ойлосом ошол өзүм кадимки эле карапайым айылда өскөнмүн. Айылда мектепте окуп, ушу келечекке пландаштырып, мугалим болуп калам деп мектепте окуп жүргөндө ойлобогон экенмин. Бирок ушундай тагдырга байланыштуу мугалим болуп калдым. Мектепте балалыгым эми эстесем, кадимки ким болсо дагы өзүнүн балалыгын эстесе мындай абдан жакшы эскерүүлөр болот. Ушу балалык чагынан мектепке барып, кандай билим алганы, кантип мыкты мугалимдерден таалим тарбия алган күндөрүн эстейт. Мен деле ошондой эле өзүм ушул 30 адыр айылында чоңоюп, мектепке баргандан баштап окуп, билим алып, ушу келечекте ушу билимимди колдоном деп, бирок мугалим болуп калам деген ой келбеген экен. Мугалим боло турган ой болбосо сизде кандай ой болгон да? Кантип мугалим болуп калдыңыз? Сиз кыялданган кесип кайсы кесип болчу? Ал учурда мен Советтер Союзу учурунда окугам да мектепте. Ал учурда ар кандай ушу идеологиянын таасири болуш керек. Же ошол биз көргөн кино каармандарынын таасири болуш керек. Ошол коомго пайдам тийсе экен. Ал учурда жанагы өзүнчө Советтер Союзунда идеал болгондор кимдер эле? Албетте космонавт болобу, же болбосо эркек балдар үчүн жанагы кылмышкерлерди кармаган, же шпиондорду кармаган, өзүнчө ушул органда иштеген балдар, каармандар аябай үлгү болчу көбүнө.
мен деле ошондой эле чамасы ушул неменин таасириби, ар кандай кинолордун таасириби, мен дагы ушул мындай коомго пайдам тийсин, кылмышкерлер менен күрөшө турган болом, же болбосо ушул сот кызматкери болом деппи, ушул өзүмдү органда иштеген адам катары ойлогон экенмин, ойлоп жүрүп, анан кийин союз таркай баштап, анан мен ушу эмеге педагогикалык окуу жайга кокусунан тапшырып калганмын. Тапшырганда дагы кайсы факультетке тапшырам деп, анан арасынан тандап чет тилдер факультетин тандап калгам. Ошол чет тилдер факультетин тапшырып англис тилин билген болсом, анан мен окууга тапшырганда союз учуру болчу. Анан армияга, аскерге барып келгенден кийин союз дагы таркап, жана өзүмдү ушул университетте иштеп калып, анан мугалимдик кесипти аркалап калдым. Карап көрсөм, туура эле тандаган экенмин. Кийин ошол кесип илимпоз болуп, мугалимдик кесипти аркалаганым мага кайрадан жагып, студенттер менен иштеген, өзүңдүн билгениңди башкалар менен бөлүшкөн, анан мындай чыгармачыл болуп иштеген мага аябай өзүмдүн мүнөзүмө да дал келет экен. Ошентип мугалим болуп калып, мугалимдикти аябай өзүмө мындай сүйүнүп иштей турган кесип болуп аркалап калдым десем болот. Баягы тагдырдын буйругу да, органда иштейм, болбосо укук коргоочу болом деген адам англис тили мугалим болуп калдыңыз, агай, бирок ошол сиз айылдан билим алдыңыз да эми. Ошол мезгилде айтышат да, бир окууга тапшыруу деле, окууга өтүү деле абдан татаал болчу, кыйын болчу деп. Ал эми биз сиздерден кийин эме көп мезгилдерден кийин окууну бүтүрдүк да, бирок мен да англис тилчи мугалим болом деп келип, бирок балым жетпей өтпөй калгам да. Бюджетке өтпөй калып, англис тилден балым жетпей калган. Сиз ошол мектептен эле англис тилин мындай жетишерлик деңгээлде үйрөнгөн белеңиз, окуу жайда англис тилинен сынак тапшырып анан өттүңүз да. Же бул кандай болду да ошол тил үйрөнүү сиз үчүн? Бир аз бул мындай өтө кызыктуу окуя болду да. Эми туура айтып жатасыз, ошол бир нерсеге бир нерсе себеп болот экен дегендей, мен жана өзүмдү дагы эле ошол мектепти бүткөндө ошол органда иштей турган адам катары көрүп атам да. Анан жанагы университетке барганда дагы жана милиция кызматкери болом деп Караганды шаарына окууга тапшырам десем, ал жерден маалымат алдым. Аскерге чейинкилерди окуга албайт деген. Анан убакытты текке кетпесин деп туруп, анан университетке тапшырып көрүп, ал учурда пединститут болчу. Тапшырайын деп барсам, англис тили сиздер тапшырган учурда абдан престиждүү боло баштаган. Бирок мен тапшырганда, албетте англис тилинин өзүнүн орду бар эле, бирок англис тилинин союз учуру болгондуктан андай престиждүү болуп, мындай аброю көтөрүлө элек болчу да. Мен тапшырганда башка факультеттерге аракет кылып көрөйүн дедим, бирок ал жерге карасам өзүмдүн дараметим да жетпейт. Мисалы үчүн ал жакта жалаң жанагы парткомдордун балдары, же болбосо бар көрүнүп турат, медалисттер көрүнүп турат. Анан мен дагы барып туруп карапсам, ушу чет тилдер факультетинде тапшыргандар азыраак экен. Кыска мөөнөттө даярданып ошентип окууга өтүп калдым. Ал учурда чет тилди, англис тилди билгендердин эмеси деле, мисалы үчүн мектепте мугалим болуп, же болбосо иштей турган жери деле чектелүү болчу. Союз таркагандан кийин Кыргызстан эгемен болуп, дүйнөдөгү башка мамлекеттер менен байланышты ачык түзүп, мындай эл аралык уюмдар келип, ошол учурда ошол англис тилинин аброю кийинчерээк өсө баштады да. Ошого мен ойлойм, бул дагы менин ушул менин эмеме жазган экен, тагдырыма жазган экен. Бир жагынан кокустан тапшырып калып, бирок кийинчерээк ошол чет тилди тандаганым мага кайрадан абдан жакшы жардам берди. Анан да баса белгилеп айтам дайыма. Кийинчерээк магистратурага чет өлкөгө тапшырып калдым. Ошондо менин англис тилди билгеним мага абдан жардам берди да. Мисалы үчүн өтө кыйын балдар, менен тең окуган балдар, кыздар болчу. Алар дагы англис тилди билгенде, балким менден кыйла күчтүү балдар дагы чет өлкөгө чыга албай калды да. Ошон үчүн туура тандаган экенин, билбестен эле туура тандаган экен деп ойлоп калдым. Жакшы агай. Демек айылдан келип, башка кесипти эңсеп келип, бирок мугалим болуп калдыңыз, жогорку окуу жайды бүттүңүз. Анан чет өлкөгө болгон сапар, агай. Алгачкы чет өлкөгө сапарыңыз кандай болду? Кантип магистратурада чет өлкөгө өтүп калдыңыз? Ошол мезгилде деле демек англис тилинин баабар канчалык көтөрүлбөгөн болсо, бул чет өлкөгө деле өтүш, окуш ошол жакта илимди улантыш кыйын болсо керек эле да. Бул боюнча бир кандай болгон сизде бул чет өлкөгө барып калышыңыз боюнча? Мен айтып өтүшүм керек, ошол бул мен окуп жатканда кескин өзгөрүүлөр болуп атты да. Заман өзгөрүп атты. Ошол мисалы үчүн мен окууга тапшырганда Советтер Союзу болсо, эми ал кайра куруу жылдары болчу да. Анан бара-бара мен аскерге барып келгенден кийин Союз таркап,
Кыргызстан эгемендүүлүктү алып өз алдынча мамлекет болуп атпайбы? Ал эми мен университетте иштеп калган учурда, ал учурда Кыргызстан өзүнчө өз алдынча мамлекет болуп, чет өлкөнүн баркы дагы өтө өсүп, ошондуктан мындай эме болуп калды. Керек болсо чет тилдер факультетине өтүү да кыйын болуп калды. Ал эми жана башында да айтып өттүңүз го, жана азыр эми окууга өтүү кыйла оңой болуп калды да азыр. Эми ооба, мүмкүнчүлүк менен. контракт болсо дагы же болбосо бюджеттик орундарга дагы. Жана ал учурда мен окууга тапшырган учурда бир класста 30 окуучу бүткөн болсо, ошонун 2-3 гана окууга өтчү да. Себеби жогорку окуу жайга өтүш абдан кыйын болчу. Ошондо мен албетте окууга өтүп, армияга барып келип, окуумду улантып, жана бүткөндөн кийин ал учурда чет өлкөгө мен университетте иштеп жүргөндө, университетке иштеп калганым да өзүнчө чоң мындай ал дагы бир тагдыр экен. Себеби университетке жанагы Союз таркаганда көптөгөн күчтүү адистер, өзгөчө башка улуттагы күчтүү жергиликтүү адистер өзүнүн тарыхый мекендерине кете баштады да. Германияга же Израилге же Россияга кете баштады. Анан ошол университеттерде мындай орун пайда болду жаш бүтүрүүчүлөр үчүн. Ошолордун катарында мен биринчилерден болуп иштеп калдым да. Сиз окуу жайды бүтүп эле иштеп калдыңызбы же чет өлкөгө барып келип анан иштедиңизби? Дароо сунуш иштеп кылынды. калдыңыз. Мен өзүм эле окутуп жүргөн ага эжекелерим, ошолор декандар сунуш кылышты, ушу алдыңкы бүтүрүүчүлөр болуп. Андай тажрыйба жок болчу. Жакшы. Көбүнчө мындай дароо эле алып калбайт эле да, мындай 1-2 жыл тажрыйба топтоп кел, анан бирок мен ушу биринчилерден болуп, мисалы үчүн 5-курсту бүттүм, ошол эле жылы, бүткөн жылы эле сабак бере баштадым. Аябай кызык болот экен. Ал мисалы үчүн 1 жыл мурун эле тең туш болуп, топтеп, мындай тааныш болуп жүргөн балдар, алар студент болду досторум. Аларга болсо мен окутуучу болуп, албетте аларга мен ыраазы болдум. Университетке барганда агай деп кайрылып, ал эми жөн эле мындай көчөдө болсо атымдан кайрылып, алар абдан сыйлашты. Ушу биздин досубуз ушул жерде иштеп калды деп туруп. Бирок чет өлкөгө жөнүндө суроо бердиңиз. Чет өлкөгө баруу дагы оңой болгон жок. Эмнеге дегенде, чет тил билгениң менен мындай карап көрсөм билимимди дагы өркүндөтүш керек. Аны сездим да. Илим жакташ керек, билимди өркүндөтүш керек, дагы мындай күчтүү адис болуш керек экен билинди башынан эле. Анан кантип тапшырам деп туруп ар кандай мүмкүнчүлүктөрдү издедим, бирок мындай жолум болбой жүрдү. Же маалымат кечирээк барып калат, же болбосо маалымат барбай калат, жанагы мындай укпай калабыз. Акыркы күнү бүгүн документ тапшырыш керек деп ар кандай себептер менен анан документ тапшырсаң, анда көпчүлүк мүмкүнчүлүктөргө, жанагы чет өлкөдө окуй турган мүмкүнчүлүктөргө жолум болбой атты десем болот. Анан эле 3 жыл иштегенден кийин университетте ошол атайын тандоо комиссиясы Пакистандагы окуу жайдан келип калды. Профессорлор келип, маек жүргүзүштү, сабагыма катышты. Көрүп, анан атайын тандаган келгенден кийин чамасы аларга мен жооп бергеним, сабагыма катышканда өткөн сабагым аларга жаккан окшойт. Тандап, анан алар кеткенден кийин белгилүү мөөнөттөн кийин кат келди. Ушу биз окууга кабыл алабыз, магистратурага өттүңүз. Магистратураны Пакистандын Карачи шаарында ушу мугалимдердин билимин өркүндөтүү боюнча 2 жылдык магистратураны окуп келдим. Ошондо мен айтсам болот, аябай көп нерсени үйрөндүм. Ал жерде жаңы заманбап окуу программасы менен окудук. Эң мыкты дүйнөлүк деңгээлдеги илимпоздордун китебин окудум, теорияларды окудум. Ошол педагогикалык тармакта аябай билимим өркүндөдү деп айтсам болот. Пакистанда демек ага. Пакистан Карачида. Учурда деле ошол Пакистанда билим берүү ошол дал сиз окуган мезгилдегидей элеби? Азыр дагы досторуңуз болуш керек. Маалымат алып турасыз да. Мисалы көбүнчө Пакистандын студенттери бизде окуп атат го, жана эл аралык медицина багытында көбүнчө. Азыр деле ошондойбу? Бир мындай маалыматыңыз боюнча кандай? Жакшы эле, бирок Пакистан чоң мамлекет. Ал канча калк санынан дагы чоң, өтө чоң мамлекет да. Өзү мындай 100 миллиондон көп, менимче 150 миллионбу, андан да көп болуш керек калкынын саны. Бул Пакистан мамлекетинин бизге келгендери ар кандай эмелер, катмарлары келет да бизгечи. Ошо Пакистандын өзүн мен окуган окуу жай бул жеке менчик окуу жай болчу, эл аралык деңгээлдеги. Бул окуу жай ошол ал Institute for Educational Development, билимди өнүктүрүүчү окуу жай институт болчу да. Ал университет аябай инновациялык жол менен салынып, аны ачкан профессор Казим Бакс деген дүйнөдөгү эң белгилүү профессорлордун бири эле ошол өзү баштап, өзү директор болгон алгачкы. Ал эми университеттин башынан баштап каржы жагынан да жакшы жолго коюлуп, 2 университет менен партнерлук, өнөктөш мамиледе болгон. Бул Оксфорд университети жана Торонто, Канададагы Торонто университети. Ал жактан профессорлор келип бизге сабак берчү, же болбосо алар өздөрүнүн китебин алып келип, ошол
Себеби ал партнер өнөктөш университеттин профессорлору сапат жагынан ушул окуу жайды биз окуган окуу жайды мындай жакшы деңгээлде болушуна камсыз кылып атат да. Анан ошол окуу жайлар менен да кызыгыз иштегендиктен бул мен окуган окуу жай дүйнөлүк деңгээлде десем болот, өтө жогорку деңгээлдеги бул окуу жай болчу. Ал эми албетте Пакистанда мисалы үчүн кээ бир окуу жайлар өтө деле күчтүү болбойт, мектептери деле керек болсо сабаттуулук жактан дагы айыл жеринде мисалы үчүн азыр пайызын жагынан канча экенин билбейм. Мурдагы союзда мисалы үчүн биз 100% сабаттуулукка жеттик деген ой бар эле да, мындай статистика бар эле. Бирок Пакистанда тилекке каршы андай эмес. Көпчүлүк айылдагы жерлер мисалы үчүн кат тааныбаган адамдары дагы бар. Бул жака келгендери менимче ушул орто деңгээлдеги адамдар болуш керек. Себеби Пакистанда өтө кыйын, англис тилди кыйын билген, жеке менчик дүйнөлүк деңгээлдеги мектепти бүткөн бүтүрүүчүлөр мисалы үчүн ошол эле Улуу Британияга же Түндүк Америкага окууга кетишет. Туура эле ага. Эми Пакистан деген бул абдан калкынын саны көп чоң мамлекет да. Биздегидей эле, демек бизде деле баардык окуу жайлар бирдей эмес да. Бизде деле жакшы билим берип атканы бар, орто зары бар, жеке менчиктерде көп мындай жетишкендиктер бар дегендей. Бирок агай Пакистан боюнча эле билимиңиз токтоп калган жок да. Дагы чет өлкөгө чыгып билимди уланттыңыз. Мен Торонто университетинде беле адашпасам, бул жака кайсы шамал айдады, кандай сиз чет өлкөгө беле жүрө бердиңизби билимди улантып, бул боюнча дагы бир айтсаңыз. Ооба, Пакистанда 2 жыл билим алып келдим. Ал жакта диссертация жазып, баалоо боюнча, мугалимдердин баалоо усулдары боюнча жазып, анан кайра эле Кыргызстанга келип, өзүмдүн билимимди бөлүшүп, кайрадан университетте иштей баштадым. Анан карап көрүп илимимди дагы улантышым керек деп өзүм мынана баштадым да, дагы илимди дагы эле чет өлкөдөн улантсам экен, ушул магистратураны улантып. Бирок алгач ушу жаштарга дагы айтып коет элем, кээде ушул жаштар тажрыйбасы азыраак болсо дагы окууга мындай илим жакта гана кеткен аракет кылышат да. Мен болсо 3 жыл иштедим. 3 жыл иштеп, дароо магистратурадан кийин дароо докторантурага тапшырган жокмун да. Ошол 3 жыл иштегеним мага аябай кийинчерээк жардам берди. Себеби жана диссертация жазган учурда дагы өзүм эле теориялык жактан эмес, өзүм иш жүзүндө да көрдүм да. Ошого аябай жардам берди. Анан 3 жылдан кийин, жана Пакистанда окуп келгенден 3 жылдан кийин конкурс жүргүзүлдү. Жана ошол Пакистандагы окуу жайдын бүтүрүүчүлөрүнүн арасында атайын докторантурага өтүү конкурсу. Абдан көп бүтүрүүчүлөр тапшырды. Алардын арасында мен да тапшырдым. Менимче 20 адам тапшырган экен. Ошонун 4-өбүз жеңип алдык эмени конкурсту. Анан 4-өбүзгө мындай тандоо берилди. Жанагы биздеги өнөктөш болгон окуу жайлардын Торонто университетине барсаңар болот. Илимди улантканы же болбосом Улуу Британиядагы Оксфорд университетине, дүйнөдөгү эң атактуу. Ошондо мен ойлонуп, албетте Оксфордко барсам, өзүңүз билесиз, Кыргызстанга Оксфордтон бүтүп келсем баардыгы Оксфордду бүттү дешип аябай эме кылышат. Жана бизде аябай баалашат. Кеймбридж, Оксфорд, Гарвард деп. Ошол дагы ойго келди. Барып, албетте Оксфордду бүтүрүп келсем, өзүмчө келип алып, өзүбүзгө келип мактансам деп. Оксфордду бүттүм деп. Бирок ошол учурда Торонтону тандадым. Себеби Торонтодо университетте Онтарио билим берүү институту ошол дүйнөлүк деңгээлдеги эң мыкты окуу жайлардын бирөөсү эле да. Жанагы байкап көргөндө, алардын окуу программасы, ал жерде иштеген профессорлор дүйнөлүк деңгээлдеги илимпоздор да. Анди Харгревс деген, Майкл Фулан, Денис Тисен деген, Стивен Андерсен деген абдан мыкты илимпоздордун китептерин окуп жүрдүм да. Ошол китептерин сабакта окуган китептерим жана Change Management, Change Education, билим берүүнү реформалоо, өзгөртүү деген китептерин биз Пакистанда магистратурада окуйт элек. Анан мен Торонтого келгенде жанагы агайларды имараттын ичинде көрүп, лифтте баратып көрүп, жанагы көрүп ушунчалык таң калып, анан дагы кызык жери жөнөкөй, улуу бирок жөнөкөй агайлар экен. Жанына барып учурасаң, кадимгидей учурашып, мындай тамашалашып, эме сүйлөшүп, албетте ал кээ бирки адамдар бар, бир кичинекей китеп жазып койгон болсо эле эч кимди кенебей калат. Биздеги да, мен академикмин, мен профессормун, мен атактуумун деген. Мен ошолордун аябай таң калганым, сүйүнгөнүм жөнөкөйлүгү болду. Анан алар менен кадимкидей сүйлөшүп, эме кылсаң дагы өзүң үйрөнө турган нерсе абдан көп экен да. Анан бирок билим жагынан дагы жөн эле жөнөкөй эмес, билим жагынан да ушундай терең билимдүү, айткан сөзүн дайыма илимге тасыктап турат. Анан жөндөн жөн эле мындай сөздөрдү айта бербейт. Анан кандай сонун дедим да. Алар менен баарлашканда да өзүнчө
черим жазылат деп коет. Жакшы агай, бул абдан мындай билимдин бир аздыкталган жерлерди айтып атасыз да. 30 адырдан Ош шаары, Ош мамлекеттик университети, анда Ош педагогикалык Башында. университет болуш керек эле, Институт. пединститут болгондо. Андан кийин Пакистан, анан Торонто деген, демек баягы дүйнөлүк билим азыгынан азыктанган инсансыз да. Анан кайра кайтып келели да бул Кыргызстанга баягы устат шакирт деген абдан маани берген, сиз да көп маани бересиз да буга. Ошол университеттеги устат шакирттериңиз, эми сизде абдан устат деген көп болду да, устаттар жөнүндө. Университетте бир атай турган сиз үлгү алган устаттарыңыз жөнүндө, анан ошо чет өлкөдө устаттарыңыз жөнүндө азыр айтып аткан ушулар менен кабарлашып турасызбы дагы эле ошо чет өлкөдөгү устаттар менен? Анан доктордук диссертацияны коргодуңуз да бул Торонтодо. Кайсы темада болчу? Биздин Кыргызстанга пайдасы бар тема беле дегендей, эми көбү чет өлкөгө барып илим жактады, анан ошо чет өлкөдө темалары Кыргызстанга туура келбейби деген маселелерди көп айтат го. Мектептен айтсам болобу? Болот агай, сонун болот мектеп. Мектепте албетте алгачкы кадам ушу мектепте башталып атпайбы? 1-класска барганда эле Канышай деген эжекем ушундай Биринчи мугалимиңиз. биринчи мугалим, кийин тилекке каршы каза болуп калды. Аябай өкүндүм. Эжекем барып ошол эжекемди көрсөм эле ушундай өзүнчө мындай жылуулук, өзүнчө мындай адамгерчилик, баарына мүнөзү дагы жакшы, баарына бирдей мамиле кылган, эч катуу капа болуп же болуп урушкан да көрбөйт элең. Аябай калыс болуп, баардыгыбыз аябай жакшы көрчү элек да. Керек болсо жана ал 4-класска чейин эле го. 4-классты бүтүрүп кеткен окуучулар келсе, алардан кызганып, бирок кийин өзүбүз деле ушундай ошолордой болобуз деп ушундай жакшы көрүп, анан күйөөсү болсо ал Базарбай агай келип алып, диафильмдерди коюп берип, экөөнүн мамилесин көрүп алып, өзүбүзчө эле аябай сүйүнөт элек да. Ошо андан башка дагы биздин класс жетекчилерибиз, Зүлфия эжеке, Роза эжеке, баардыгын аябай ар биринин өзүнчө таасири бар да. Баардыгынан керек болсо жанагы айтып коет го, баягы урушкан мугалимден деле кээде мындай жакшы мындай бир нерсени үйрөнөсүң да. Жана ар биринен өзүнчө мугалим, өзүбүздүн биздин мугалим болуп же инсан болуп калыптанышыбызга ар бир мугалимдин ролу бар да. Ал эми университетке келгенде ошол жерде да мен мындай мыкты агай эжекелер, ошол эле мисалы үчүн Мусулманкул агай, Садырбек агайлар, Фарида эжеке, баардыгынан сонун билим алдым. Себеби мисалы үчүн Фарида эжекебиз ушунчалык мындай аябай эмеле, аябай талапты катуу коет эле англисти үйрөткөндө. Мындай өзү дагы тамашалабаган, баягы баардыгын. Ал эжекени көргөндө кээ бир менин группалаштарым мындай коркуп калышат эле. Кой эжекенин маанайы кандай экен дешип. Бирок ал эжеке ошондой талапты катуу коюп, бирок аябай баарыбызга чынчыл мамиле кылган үчүн көп нерсени үйрөндүк да. Ар биринин дагы ушул университетте болгон мугалимдериме аябай ыраазымын. Ошолордон билим алганыма, анан кийин дагы мисалы үчүн албетте чет өлкөгө окууга өтүүмө ошолордун дагы чоң алардын негизги себеп болуп атпайбы? Англис тили үйрөнүп, Пакистанга барганда дагы ал жерде Казим Баксту дагы эгер мындай карап кызыккандар таанып издеп көрсө болот. Казим Бакс деген өзү мындай ушунчалык кыйын, мен педагогтон билим алган экенмин. Ал кишинин бир эмеси бар эле. Жумасына бир жолу education issues, билим берүүдөгү көйгөйлөр деген теманы тандап алат эле. Анан теманы тандап туруп, баардык дүйнөнүн ар жагына келген магистранттар менен өзү сабак өтөт эле. Бизге бир 3 парак, 4 парак кыска, бирок нуска макала жөнөтүп коет эле ошо темага байланыштуу. Аны окуп келгиле, мына 3 суроонун тегерегинде ойлонуп келгиле дейт. Анан биз барат элек, барып туруп анандай коломтого окшогон тегерек бир бөлмө атайын, Кива деген бөлмөнү ушу институтка курган эле. Ал Кива дегени бул ушул эмедеги Түндүк Америкадагы жергиликтүү калктардын ритуалдар болгон бөлмөсүнөн калган түшүнүк экен да. Ошону ал жерде жанагы кээде ошо жергиликтүү калктар, эми бизде индейстер деп коет, аны түшүнбөй эле. Ошол жергиликтүү калктар кээде ар кандай элдер экен да. Кээде суу талашып, жер талашып, бири-бири менен мындай араздашканда, ошолар баардыгы келип, ошол жерде тең ата болуп, сүйлөшүп, отуруп чече турган тегерек айлана, бизде тегерек үстөл дегендей, кыргыздар уй мүйүз тартып, боз үйдүн ичинде отуруп аксакалдар маселе чечип дегендей экен да. Куд ошондой түшүнүк менен бир класстык бөлмө жасап койгон да. Ал жерде иерархия жок. Эч ким мугалим болуп туруп алып, башкалар отургула дебейт. Анан башында 1-2 жанагы жашыраак окутуучулар бизге окутуп калды да, магистраттарачы. Өзү отурат биз менен кошо. Баарыбыз тегеректен отуруп, бутты чечип кирип отурабыз. Отурганда анан кээ бирки
жанагы PhD'ни бүткөгөн жаш окутуучулар теги жакта туруп алып анан сүйлөй баштаганда жок 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 силер дагы келгиле отургула деп ал жерде баардыгыңардын пикириңер маанилүү жүз көрүшүп отурасың анан ошондо мен биринчи жолу мындай эмени баалай баштадым да башка сен менен окуган магистранттарда дагы идея бар билим бар кээде биз ушу мугалим гана мен мугалим менен гана эме кылам да баарлашам башкалар айтканын укпай калабыз да кээде мектепте деле ушундай болуп калат ал Казимбакис ушундай кылып коет эле сен айткан нерсеңе баа берип анан кайрадан башка жак суроо берсес карап туруп ай ушул сөз менин жанымдагы кадимки магистранттан чыгып атам деп туруп бири бириңе болгон баалоо күчөйт эле да ошондо ойлоп калдым эле мен дагычы мен чындап ойлодум себеби билим жалгыз китепте эмес билим жалгыз мугалимде эмес билим ар биринде бар экен болгону кунт коюп угушубуз керек экен сурашыбыз керек экен кээде сурабайт экенбиз да жаныбызда отургандардан туура агай жаныбызда жүргөн адамдарды дагы ою менен эсептешпейбиз баалабайбыз укпайбыз да дайыма койчу дейбиз мен өзүм эле болсом деген түшүнүк же өзүм эле же болбосо кандайдыр биз эталон бар экен да билимди ушул гана адам берет башкаларда билим жок деп ал өзү дагы үйрөтүп коет профессор гана билим менде берет билим болду бар бирок сиз сөзүңүздүн жана улайын бул эми Пакистанда болду ал эми Канадага барганда ал жерде жанагы мен Анди Харгривстен сабак алдым ушундай сонун агай жанагы бар эле ушу күчтүү агайлар эле Шезат Моджаб деген аял өзү Ирандан барган ушу Канадада жашап калган анын сабагынан дагы аябай Стивен Андерсон өзүмдүн агайым Денис Тисим деген мен жетекчим болуп калды ал агай аябай диссертациянын жанагы өзүнчө бөлүктөрүн жазып жөнөтүп эме кыласың да азыр агай бир аз мактаса керек мен азыр кыйраттым деп барсаң бир эки катуу суроолорду берет анан кийин чындап ойлоно баштайсың бирок ал кишинин мага эң жакканы сапат үчүн эч нерсеге эч качан компромисс кылбайт эле да бирок ал киши жөнүндө кийин бир окуя болду дипломдук ишим жанагы сиз айтып суроо берип атпайсызбы эмне жөнүндө эле деп диссертациям жаш мугалимдердин мугалим болуп калып таанышы деген мен бир жылга Кыргызстанга келип маалымат топтоп интервью байкоо жүргүзүп фокус группа жүргүзүп 8 айдын ичинде маалымат топтодум анан кийин бир жыл бүткөндөн кийин жанагы анализдеп кайрадан Канадага барып коргоп атпаймынбы ошол теманы коргоп жатканда жанагы Денис Тисин ар бир аябай көңүл буруп баардык сөзүңө суроо берип кийин ойлоно баштадым ушу Денистин биз көбүнчө жазганда бир ката кетирет экенбиз да өзү көпчүлүк эле адамдар биз өзүбүз үчүн жазат экенбиз жазганда ал эми окурман үчүн эмес өзүбүз үчүн жана же болбосо өзүңдүн жетекчиңдин көз карашы менен такыр башкача карайт экен да анан кээде карап туруп өзүм ал суроосун көрүп туруп ой чындап эле ушуга эмне үчүн ойлонбодум деп туруп анан кийин жазганда азыр менин жетекчим эмне деп суроо бериши мүмкүн деп туруп мындай кыйла жазганыңды окурмандын көз карашы менен жазганда оңдодум да жыйынтыгында жакшы деңгээлде коргодум анан эң кызык жери коргогондон кийин жанагы эме болду жанагы эмне деп коет банкет деп коет банкет досторум банкет уюштурду анан банкетти уюштургандан кийин жанагы жетекчим мени жана комиссияны алып туруп өзү университеттин эсебинен баягы атайын ресторанга алып барып сыйлап койду да бир жолу бул теманы айтып кое берейин келинчегим экөөбүз бир эмеге барып калдык коргоого барып калдык барып жергиликтүү коргоого барып калсак мындай дасторкондорду жайганы жардам берип атабыз да келинчегим менден сурайт сиз дагы Канадада ушундай жасагансызбы дасторкон жасагансызбы дейт жок Канадада менин агайым өзү чакырган ресторанга десем аябай таң калган да бул жерде мен таң калганым карасаңыз эгер мен бир коргоодо отурган болсом мен комиссиянын мүчөсү болсом анан билем да кечиндеси аябай сонун банкет болот анда мен кантип суроо берем жанагы коргоп жаткан адамга мындай билем да кечиндеси аны макташым керек ошого мен таң калып бирок бара бара ушундай нерседен арылышыбыз керекпиз буюрса бул сөзсүз түрдө мындай нерсе арылышыбыз керек экен баягы кыргыздын менталитети жаңы сезимине сиңип калган түшүнүк бар да меймандостук сыйлап коеюн деген дагы темаңызды кайра айтсаңыз жаш мугалимдердин эмеси professional socialization of beginning teachers бул негизинен бизгилер эме деп сурашканда айтат бул эмне психологиябы социологиябы педагогикабы дей берет да ал жакта жалпы эле education билим берүү деп айтылат менин эмеси кыргызчасы түзмө түз которгондо жаш мугалимдин профессионалдык социализациясы демек жаш мугалим мектепке барганда кантип мектепте иштеп кеткенди үйрөнүп атат эмне үчүн сурап атам агай абдан жөнөкөй да бизде билесизби темалар деген эмне баягы Советтер Союзунан калган илимди улантып келатабыз да эми азыр
PhD баягы 2 багыт тең алып баратабыз го, эми Кыргызстан эми өтүп атабыз. Анан биз коргондо эми советтик системасы менен кордук да, биздин темаларда мындай болуш керек да, мындай татаал көп сөздөрдөн туруш керек, илимий методикалык негиздери, педагогикалык шарттары дегендерди да. Ошон үчүн абдан жөнөкөй эле бир жөнөкөй эле тема экен да. Бул абдан практикалык мааниси зор агай. Анан эми баягы Пакистан менен тиги Торонто айырмачылыгы да чоң болуш керек. Эки мамлекеттеги бул менталитет, билим берүү илиминдеги. Анан сиз баягы сөзүңүздө айттыңыз да, эми биздин подкастта баягы агартуу таалим тарбия болгон үчүн университетте окуп атып аскерге барганмын деп. Мен да ата энем мугалим, атам мугалим да, ошол университеттин 1-курсунда окуп атып, анан аскерге кетип кайра келип улантканмын дегенчи. Ошол мезгилде эмне ал аскерге алып кете берет беле, окуу эмне болот эле, анан ушул деги эле учурдагы да эми бир аскерге баруу дегендин бир мындай философиясы эмне дейли да балдарга. Бул өтө маанилүү суроо. Эми мен ал аскерге барганым, ал дагы чечимдер өзгөрүп турду. Жанагы мен университетте окуп жүргөн жылдары ошол 18ге чыккан жигитти аскерге сөзсүз алып кетет эле. 1-курсту бүтүп атасыңбы же окубай жүрөсүңбү, сөзсүз барышың керек эле да. Анан кайра келгенде же 2-курстан улантасың, жанагы экзаменди тапшырып кеткен болсоң. Же менин кээ бирки досторум 1-курстан кайрадан улантканда биз эми жакшы окуйбуз деп. Ал эми мен барып келгенден кийинки жылдары жанагы студенттерди аскерге жөнөтпөйбүз деген дагы мыйзамдар чыккан да. Ар кандай жыл эме мыйзам өзгөрүп турган, ошо чечимдер. Ошол эмеде ал учурда Советтер Союзундагы коргоо министринин чечими эле да, ошонун чечими менен өзгөрүүлөр болуп турат эле. Ал эми бул аскерге боюнча кийинки жылдары өтө эле сын пикирлер, ар кандай көйгөйлөр көбөйүп кетти да. Аскер болбойт экен, аскерге баргандар мисалы үчүн ал жакта дагы мына мисалы үчүн кодулоо, мушташ, ондай бул ар кандай себептер менен жанагы аскерден качкандар да көбөйүп, барбай койгондар да көбөйүп атат. Бирок баары бир аскерге көрүп атабыз го, жигит ошо аскерге барса көп нерсе үйрөнөт экен да. Мен бышат. Мен 2 жылым текке кетти деп айта албайм. Ошол 2 жылда мен адамды баалаганды, чындап мисалы үчүн кимдин ким экенин ал жакта беките албайсың да. Университетке барсаң, мисалы үчүн квартира ушу жатаканадан барып кайра келсең, өзүңдү мындай ким экениңди эч ким билбей деле калышы мүмкүн. Аскерге барганда керек болсо биз айтып коет элек, токошту же мейизди да бөлүп жейсиң да. Ошондо кимдин ким экенин билесиң, кимдин туруктуу дос болгонун, кимдин чындап жана сатпастан сен менен мындай мыкты мамиле кылганын баары армияда көрөсүң да. Анан өзүбүзчө тамашалап айтып коет элек, студент болгон адам жаштыкты көрөт. Ал эми аскерге барган адам ал жашоону көрөт деп. Көп нерсени үйрөндүм. Ошол мындай убакытты баалаганды, башка бирөөлөрдү баалаганды мен ошо аскерден үйрөндүм десе болот. Себеби ал жакта барып келгенде дагы сабакка дагы болгон көз карашым, башкаларга болгон көз карашым кыйла өзгөрдү десем болот. Эми Кыргызстанда албетте аскерде маселелери болуш керек азыр, бирок оңдошубуз керек. Ал жака биздин балдарыбыз келечекте көрүп атасыздар. Биздин жигиттерибиз жанагы окуяларда да көрдүк. Кыргызстандын баары бир намысы биздин жигиттерибиз, коргой турган жигиттерибиз. Аларга дем бериш керек. Ошондой балдарды оңдой турган жагын оңдошубуз керек. Мекенди коргош керек. Сөзсүз. Жакшы, рахмат агай. Анан эми Кыргызстан, Пакистан, Торонто, эми Казакстанга келели агай. Азыр учурда Назарбаев эл аралык университетинде эмгектенип атасыз. Кыргызстандан кыргыз жалгыз профессорсуз. Кыргызстандан ким барбасын канатыңызды жайып тосуп аласыз. Университетти саякат кылдырасыз, жолугушууларды уюштурасыз. Биз деле өзүбүз канча жолу барып, жеңебиздин колунан даам сызып, университет менен таанышып келатабыз. Казакстанда кандай жакшы нерсе болсо, ийгилик болсо, сөз Кыргызстанда болсо деп ниет кыласыз. Соцсеттен бөлүшүп турасыз. Казакстанга Назарбаев университетине кантип барып калдыңыз? Бул университетке сизди кайсы тагдыр буйруп алып барды? Бир тактап айтып коеюн, Казакстанга 13-жылы барып атам да. Ага чейин мен 6 жыл Кыргызстанда иштедим. Канададан бүтүп келгенден кийин бул жакта жумуш иштедиңиз. Мен 1 жыл 2 жыл Пакистанда иштедим, Карачи, баягы эле мен окуган, магистратура окуган жерде. Ал жерде да билим бөлүштүм. Андан кийин келип Тажикстанга 6 айга бардым. Тоолу Бадакчан автономдук областында ошо Харокто барып, ал жакта да кесиптештер менен мыкты иштедик. Андан кийин келип Бишкекте Борбордук Азия университетинде илимий кызматкер болуп, ага илимий кызматкер болуп,
Андан кийин 6 ай Кыргыз билим берүү академиясында да иштедим. Ал ошол учурда билимди баалоо деген бөлүмүндө Кыргыздын мыкты уулу болушу көзү өтүп кетти. Мен абдан көп сыйлап кызматташып калдым. Сабыр Иптарович деген агай менен чогуу Сабыр агай. бир кабинетте отуруп иштешип калдык. Абдан көп нерселерди Керемет агай үйрөндүм. болчу. Ооба. Мындай адамды баалаган, чындап мындай үйрөнө турган нерсе, көп нерсе үйрөнө турган нерселер бар эле. Ошодон агай менен чогуу отуруп калдык бир кабинетте. Анан Кыргызстанда иштеп жүрүп, мындай колдон келишинче илимге салым кошуп, изилдөө жүргүзүп жүрдүм. Сабак берип жүрдүм изилдөө усулдары боюнча Бишкектеги окуу жайларда 6 жыл иштегенден кийин анан ошо конкурсту угуп калдым Назарбаев университетинде. Мен Канадада, Пакистанда эмнеге даярданган, кандай илим жактаган, кандай адис болгон болсом, ошол багытка 100% тиешелүү болгон адистик ача баштаптыр да. Назарбаев университетин ачканда дароо Казакстан өкмөтү, жетекчилери ошол Назарбаев университетин ачкандар билим берүү жогорку мектебин кошо ачыптыр да. Булар ошо түшүнгөн окшойт, билим берүү боюнча өзгөртүү менен биз эме кылабыз, адистерди даярдоо менен реформаларды жүргүзөбүз деп туруп, ушу билим берүү Graduate School of Education деп коет. Билим берүү жогорку мектебин ачып, ал жерде магистрант, лидерство боюнча, реформа боюнча жана докторанттарга сабак бере баштадым. Ага тапшырып, биринчи тапшырганда мен аракет кылып, документ тапшырганда ага чейин да угуп жүргөн элем бул окуу жайда. Бирок конференцияга барып калдым атайын. Барып чалгынга бардым десем болот. Конференцияга, эл аралык конференцияга барсам, аябай жакты, ошол базасы жакты университеттин, ушул максаттары жакты, ал жакта эмне кылабыз деп конференцияны жогорку деңгээлде өткөрүштү. Негизинен аңгисиндеги болгон сабактар болот экен. Анан мен барганда алар дагы Назарбаев университети баягы жаңыдан мектеп ача баштады. Алар факультетти мектеп деп коюшат. Graduate School of Education дегенди ачып, ошого 2 партнер университет, өнөктөш университет. Пенсильвания, катактуу Америкадагы Филадельфия шаарындагы Пенсильвания университети, жана Айви эң алдыңкы университеттердин катарына кирет. Жана Кембридж университети, 2 университет менен өнөктөштүк кылып, меморандум коюп, ошол ачып атканда барып көрдүм конференция ошондо. Демек мен дагы аракет кылышым керек экен деп туруп, ошо документимди тапшырып, интервьюга чакырылдым. 3-4 этаптагы өткөн текшерүүдөн кийин анан кийин чакыруу, жумушка алабыз деген чакыруу келди. Ошентип мен ал жака жумушка өтүп калдым. Канча жыл иштеп атасыз? 10 жылдан ашты. 10 жылдан. Анан тактап коеюн, жанагы азыр мен өзүм дагы мен жалгыз профессормун деп мен дагы айтып жүрө берипмин. Мен жалгыз эмес экенмин. Амина деген кызыбыз дагы иштейт эле, ал азыр Австралияга кетти. Андан башка өтө мыкты азамат жигит бар, жаш Бектемир деген. Алар эми кийин эле барды го. Кийинирээк барган. Ошон үчүн билбей калдык да. Graduate School of Business'те, бизнес боюнча өтө күчтүү. Мен Америкадан окуп келген окшойт. Ал аны менен дагы мен дайыма учурашып турабыз. Өтө кыйын жигит. Жакшы агай, анан ушул Назарбаев университетинде иштеп жүрөсүз. Сиздин өзүңүздүн демилгениңиз менен конкурс өткөрдүңүз. 2-3 жыл өткөрдүңүз окшойт агай. Болочок ошол мектеп окуучуларын бир мугалимдикке үндөө боюнча. Ушул конкурсту кайдан сизге бул идея келди? Анан мунун натыйжасы кандай болду? Ушул бул деле эми көп эле адамдын колунан келе бербейт агай. Ар бир байгесин өзүңүз эми баягы катышып калган адам катары айтайын да, ноутбук берип, планшеттерди берип, атайын иш чара өткөрүп, ушул токтоп калдыбы? Акыркы жылдары болбой калды да. Мунун максаты эмне болгон? Анан бул идея кандай келген сизге? Чоң рахмат, өтө жакшы. Бул идея 2018-жылы. Мен Кыргызстанга жылына 2 жолу келип турам да. Жайкы каникулда жана кышкы каникул учурунда. Ошол келип, туугандарыма жолугуп, досторума жолугуп, айылга барам. Анан жана 2018-жылгы жыл аягында келем деп пландаштырып атканда ой келди да, 2018 ушу эмеге чейин, декабрга чейин досторум менен мындай баарлашып, юбилейим болот жакында, январь айында юбилейим болот, кантип өткөрсөм деп кеңешип, досторум менен, кесиптештер менен кеңеше баштадым. Эми юбилейди ар кандай өткөрсө болот, адамдын өзүнүн эрки да. Мен да ойлонуп, ресторанда өткөрсөң ал деле жакшы, конокторуң келет, досторуң келет, ал жерде дагы каалагандар өздөрүнүн куттуктоо сөздөрүн айтат. Аны деле пландаштырса болот. Же болбосо башка эч нерсе өткөзбөй эле юбилей өткөрсө да болот. Юбилейди өткөзбөй эле жөн эле башка бир пайдалуу иш өткөрсө болот деп ар кандай ойлор келди. Анан мен эмеге токтолдум, өзүм ойлонуп, анан жакындарым менен, досторум менен да кеңештим.
мектеп жөнүндө, билим берүү жөнүндө өзү изилдөө жүргүзсөм, анан дайыма жаш мугалимдер жөнүндө так диссертация жаздым. Мектептеги мугалимдердин аброюн көтөрүп, аларга автономия берип, ишеним кылсак, анан сапат өзгөрөт деп өзүм дайыма эле айтып жүрсөм, менимче туура болот эле ушул менин ушу юбилейимди өзүм окуган мектепке барып өткөзөйүн десем, досторум дагы аябай колдошту. Баардыгы колдоп, анан жардам беребиз дешти ар жагынан. Анан ошентип эле мындай уланып пландаштырып эле ушул юбилейди январда мен окуган мектепте, азыркы Жаманкулов, илгери Крупская атындагы мектеп эле, ошол мектепте уюштурдук. Ал жерде досторум баардык жагынан жардам беришти, жана уюштуруп, бирөөсү семинар өтүп беришип, өзүңүз дагы катыштыңыз. Ата энелерге өзүнчө, мугалимдерге өзүнчө, окуучуларга өзүнчө. Башында анча мынча атка минерлер коркушуп, бүгүн явка деген сөз бар. Эч ким келбей койсо эмне кылабыз, азыр каникул учурунда деп кыжалат болушту эле. Биз ошо менин досторум айтышты, жок, бизге адамдын саны эмес, сапат керек. Канча адам келсе дагы ошолор менен иштейбиз дешти эле. Акырында жанагы Көп келди адам. толбостон саат 6-га чейин, кечке чейин отурушту да кетпестен. Анан жакшы жагы биз жанагы эми ресторанда болсо албетте союз союлуш керек эле, жана башка. Негизинен ошол жагы көбүрөөк айтылат эле да. А бул иш-чара менимче ушул мындай жаштарга мындай эме десек болот да, тандоо болду. Кээ бирки жаштар эгер ушундай өткөрсө деле болот, демек сөзсүз эле ресторанда юбилей эмес, башка жыл ушу мектепке деле мындай салым кошсо болот экен деген, ошол мугалимдер үчүн бир жаңылык айтчу мугалимдер келип семинар өттү, өзүңүз дагы аянтча болду. Ата энелер менен жолугушуу болду. Окуучуларга да шык берип, окууга тапшыруу боюнча. Ошондо план түзүп атканда дагы бир идея келип калды. Мен өзүм эсимде жок, мен өзүм айттымбы же досторум айттыбы? Келгиле бир конкурс дагы уюштуруп коелу деп туруп, балдарга ушу дил баян жазуу конкурсун уюштуралы дедик. Анан мектептин алкагында чоң класстар, албетте алардын чоң класстар баары эле мугалим болушу шарт эмес, бирок балдар өздөрү чыгармачылык менен дил баян жазсын. Дил баянда темасын дагы аныктадык. Мен мугалим болгум келет деп туруп. Алар мисалы үчүн сөзсүз эле дил баян жазгандан кийин педагогикалык окуу жайга тапшырсын деген эч ким шарт кое албайт. Алардын өзүнүн эрки. Бирок ошол мен мугалим болгум келет деген дил баяндын ичинде мугалимдик кесиптин жакшы жактарын ачып берсе, өздөрүнүн мугалимдери жөнүндө мындай ойлонуп, ушул мугалимдер мага эмне жакшылык кылды, ошону ачып берсе, демек мугалимдик кесиптин аброюн көтөрүүгө кичине болсо да салым кошсу деп туруп, анан уюштурдук эле. Өтө жогорку деңгээлде балдардын окуганын текшерип көрсөк, сонун жазышыптыр. Албетте, жанагы аларга академиялык жазуу боюнча үйрөтүш керек экен, бирок Советтер Союзунда ушул жагы бир аз маселе да. Эч ким жакшы үйрөтпөйт. Бирок ошол эмеди көрсөк, балдардын потенциалы абдан көп экен. Көрүп, ошолорго үйрөтүп эме кылдык. Конкурстун жыйынтыгында да белектерди бердик. Анан бара идея келип, райондук деңгээлге чыктык. Анан мамлекеттик республика деңгээлде да өттүк, 2 жолу өткөздүк. Аябай мындай көп нерсе үйрөндүк. Мисалы үчүн жанагы кээде окуучуга башка бирөөлөр жардам берген болсо, ата энеси мугалими жардам берип, кошумча кээ бирки мугалимдер күйөрмандык да кыла баштады. Эмне үчүн менин балам, менин окуучум начар эме белекке жетпей калды. Мен күчтүү мугалиммин го. Макул, сиз күчтүүсүз. Бирок бул конкурс сиздин окуучуңуз жөнүндө болуп атат деп. Ушундай аябай. Анан дагы бир нерсеси, жана биз 2 этаптан кылдык, өзүңүз эсиңизде болсо керек. Биринчи этабында баардыгы дил баян жазат, экинчи этабында болсо жеңүүчү 50 адамды чогултуп, түздөн-түз онлайн аркылуу биз карап турабыз, биздин астыбызды жазганда, ошондо жана жардам бергендерин биз контроль кылат экенбиз да. Өздөрү өз мээнети менен биринчи орунду алгандар болду. Жакшы өттү 2 жыл белек алгандар. Анан менин досторум дагы бул эми эң жакшы жагы, мен жеке демилген болуп, жеке мен Дүшөн агай уюштурду деген атылы болбосо, баардыгын уюштурган менин досторум болду, кесиптештерим болду. Кыргызстандын ар жак 7 дубанынан жардам беришти. Аны уюштурганы, жана дил баяндарды топтогону, жарыялаганы, баалоо критерийин иштеп чыгып, анан баардык эме жанагы белектерди тапшыруу аземини уюштурганы дагы бул жерде ушул эме, ошол учурдагы Түмөнбай мырза иштеген коллежде аябай сонун имараттында эме кылышты, жыйынтык белектерди тапшырдык. Ошондо досторум келип, өздөрүнүн китептерин белек кылышты, ар кандай жардамдарын кол кабыш кылышты. Демек, бул мен да өзүмчө мындай ыңгайсыз болгонум, менин гана атым чыкканы менен, бул менин ушу пикирлеш, саналаш досторум жакшы демилгеси болду да. Кийинчерээк мен бир аз өзүм кыйналып калдым, башка каражат жагынан, башка жагынан. Бирок өзүм досторум да көп кыйнай бербейин да, себеби жанагы 10-20 адам дайыма
аларды текшерип бергиле, аны жасап бергиле деп сурана берсең, алардын да өздөрүнүн жумушу бар да. Албетте баардыгы ынап, баардыгы жардам берет. Бирок өзүмө да ыңгайсыз боло баштады да, кайра эле давайте уюштуралы деп. Себеби менин атым чыкса, алар жумушту алар кылышкан болсо өзүмчө ыңгайсыз болуп, бирок бул идеяны баары бир таштап койбошубуз керек, улантышыбыз керек. улантыш керек. Өзгөчө менимче даже менде ой келип атат. Педагогикалык окуу жайларын студенттердин арасына да уюштурсак, ошол эле бул жерде эмне жагынан утуп жатабыз? Ошол дил баянды, чыгармачылык менен дил баян жазууну үйрөтүү, даңазалоо. Экинчи жагынан ошол мугалимдик кесиптин аброюн көтөрбөсөк, анда мугалимчилик кесипти тандагандар азайып, көпчүлүк учурда карасаңыз соц тармактарда же болбосо журналисттер жазган, мугалимдер жөнүндө жазган макалаларында көбүнчө терс жагынан маалымат кетет, негатив. Мисалы үчүн мугалим кылмыш кылса, уурулук кылса же болбосо мугалимди бир ата эне келип туруп аны урушкан болсо, ошолор дароо эмеге кетет, жана соц тармакка. Аны көргөн окуучулар болсо, кой мугалим болбой эле койчу дейт. Андай болбош керек. Мугалимчилик кесипти сүйүнгөн бойдон бара турган деңгээлге жеткизиш керек да. Жакшы агай. Ошон үчүн баягы сурадым, анткени абдан көп мотивация болгон мындай мен мугалим болгум келет деген темада бул эсселердин конкурсу. Муну дагы буюрса улантыш керек, өзүңүз айткандай. Анан жаш мугалим жөнүндө бул илимий ишиңизден баштап бери келатасыздар, ар кандай конференцияларда докладдар жасап атасыз. Мугалимдердин билимин жогорулатуучу институттарда, университеттерде, борборлордо Казакстанды мен түрө кыдырып деле деп айтсак болот. Көп жерлеринде баягы семинар, тренингтерди өтүп атканыңызды билебиз. Кыргызстанга келсеңиз, азырда эс алууга келдиңиз да, бирок эс алууга келсеңиз дагы графигиңиз абдан тыгыз. Анан эс алдыра койбойбуз да. Эс алдыра койбойбуз. Ар бир мектепке чакырабыз, сизден бир нерсе алып калсак деп, университет чакырат. Айрым университеттердин ардактуу профессору болдуңуз. Ош мамлекеттик университетинен, Талас мамлекеттик университетинин биринчи берди окшойт, Талас мамлекеттик университети. Буларга дагы ардактуу профессор катары жөн калбай, мындай лекцияларды өтүп атасыз, семинарларды өтүп атасыз деген, демек бул сиздин жөнөкөйлүгүңүз. Анан болгон билимди бөлүшүү да. Анан ушул эми жаш мугалим деп келатабыз дагы, ушулар боюнча эмгектер. Сиз өзүңүз азыр агай бул алдыңызда да турат да, биринчи билимге умтулуу беле агай, биринчи китебиңиз. 19-жылы Ушул китеп жөнүндө, бул китептин жаралышы, андан кийин Билим бакыт канаты деген китептериңиз дагы абдан жөнөкөй, практикалык мааниси бар. Ушулар жөнүндө айтсаңыз, казакча билимге куштарлык, билимге куштарлык деп чыкты. Биринчи өзүңүздүн китептер жөнүндө сүйлөшөлү агай, бул кантип жаралып калды? Идея кайдан келди? Конкурс жөнүндө дагы китеп жазгы ойлорум бар, өзү жана конкурста улапчы. Бул китептерди жазууга дагы мындай ошол ар кандай менин иш аракетим, адамдар менен баарлашкандарым себеп болду да. Мисалы үчүн ошол сиз айткан айылдарга барып, райондорго барып, шаарга барып семинар өтүп калам. Ал жерде эми негизинен акысыз болот. Себеби мугалимдерден акы алгандан кантип аласың мугалимдерден? Анан жок, эгер билимиңди баалап, убактыңды баалап эме кылган болсо, рахмат, ошо эме кылып, албетте. Себеби канчалык даярданасың, убактың кетет. Өзүңүз айткандай, эс алууга келсең, мындай бирөөгө пайдаң тийген болсо сүйүнөсүң да. Бирок экинчи жагынан ошол эле учурда мындай өзүңчө бактылуу болосуң да, себеби демек сенин дагы айта турган сөзүң бирөөгө болбосо бирөөгө пайдалуу экен. Өздөрү чакырып атса кантип барбай коеюн деп туруп, мындай кээде башка жагынан мындай убакытты үнөмдөсөң дагы адамдарга пайда келтирсең эмнеси жаман? Сөзүңүздү бөлөйүн да, акысыз деп атпайсызбы? Акысыз өтөсүз да негизи. Бирок азыр экинин бири тренер, экинин бири мугалимдерди окутуп атпайбы? Акылуу курстар көп да. Анан кандай деп ойлойсуз да, мындай ошол мындай акчасы төлөнбөгөн же сатып албаган нерсенин баа баркы кандай болот же? Мындай жанынан акча кетип окуса баалайбы, барктайбы? Сиздин бир көз карашыңыз да. Эми кандай нерсе болсо да бааланыш керек. Кандай нерсе? Эми себеби ошол эле китеп чыгарып туруп, анан кийин мындай мугалимдерге кымбат баада сата турган болсоң, анда албетте идеяң жакшы болсо алышат мугалимдер. Бирок ошол эле учурда мугалимдин маянасын билебиз. Анан аларга дагы эгер жөн эле белек бере берсең, ошондо баркы кетет экен да. Ал киши окубаса деле белек алып анан чаңга коюп койгон болсо, анан акыркы учурда китептеримди кээде белекке бергенде мынтип карап берип, анан белекке берип атып туруп, эгер сиз өзүңүз окубасаңыз, өзгөчө мына Казакстанда иштегенде
иштеп жүрүп билимге Билимге куштарлык куштарлык. дегенче пандемия учурунда чыгып калды да. Мен суранып берет элем мындай мындай окуй турганын билем. Кээ биркилер мындай берип атканда мындай айылдагы иштеген казак тилде сүйлөгөн мугалимдерге берип коюңуз сураныч деп туруп берет элем да. Ошол бирок туура айтасыз, себеби кээде жөн эле акысыз эле убактыңды эме кыла бербеген болсоң, мына китепте жаздык ушуну дагы. Таш уста кайсынсында эле? Таш уста бирок убактыңызды убактыңызды өзүңүз баалаңыз дегенди дагы ушуну эме кылдык, жазып чыктык ушул жерде. Себеби кээде мисалы үчүн жакшы эме кылбастан өзүңүздүн убактыңызды баалабасаңыз башкалар кээде анчалык эле маани бербейт экен да. Кээде жок дегенге да туура келет экен. Убактың болбой калганда өзүң жөнүндө ойлонуп жана башка. Ошого бааланып эме кылганы жакшы, бирок кээде айылга барсаң, эме түздөн түз акы болбосо дагы бара бирөөгө таасир берген болсоң, ал бир Голливудтун бир жакшы киносу бар эле. Pay forward деген. Жардамды, акыны алдын ала берүү, же болбосо сен бирөөгө жакшылык кылсаң, ал киши башка бирөөгө жакшылык кылсын дегенче. Демек, балким бир жаштарга үлгү болуп калар. Сенин кылган жакшылыгың бардыгы эле жана коммерциализация болуп, бардыгы эле тыйын боло берсе, анда да болбойт. Анда бардык өзгөчө билим берүү жагынанчы анда туура эмес болуп калат, себеби мамиле бардыгы акча боло берет да. А билим берүүнүн айырмасы ошондой да, себеби сен бирөөгө албетте жакшылык кыла бер, ал башка бирөөгө жакшылык кылат, коом ошону менен өнүгө берет да, менимче. Ошол китептерде дагы сиз азыр эки китеп жөнүндө айталы. Билимге умтулуу, анан билим бакыт канаты. Мен окуган билем да бул азыр ушул көрүүчүлөргө ичинде эмне бар да? Илимий китеппи же практикалык китеппи? Анан баамыңызда да жаш мугалимдердин билимин өркүндөтүү жөнүндө негизги ишмердүүлүгүңүз да. Кандай китептерди окуйт баамыңызда? Анан бул эки китептин ичинде эмне бар? Өзүңүздүн оозуңуздан уксун. Жана мен дагы идея келген эле ошону улап кетейин, анда ушуга байланыштуу. Жана семинар өтүп жүргөндө бир мугалим аябай жакшы пикирди айтты да. Агай, сиз аябай жакшы семинар өттүңүз деп ыраазы болду. Мен ошол күнү жакшыраак семинар өтсөм керек да. Анан жанагы мугалим аябай ыраазы болду да. Анан айтты: "Агай, жок. Сиз 30 гана мугалимге таасир берет экенсиз. Андан көрө китеп жазсаңыз, көп адам окуйт. Пайдасы көбүрөөк дейт" деди. Анан чындап эле дедим дагы. Анан кийин ойлонуп, семинар канча эми 2-3 жерге бара аласың, көп жерге бара албайсың да. Анан ошондо ойлонуп, буга чейинки жазган макалаларымды топтоп, көбүнчө англис тилинде жазган макалаларымды, эми биздеги бир эл аралык окуу жайда иштейбиз да. Ал жерде Scopus'тан чыккан макалаң болсо, анда бааланат. Ал эми жергиликтүү китептериң жанагы жылда мугалимдердин жумушу бааланганда эсептелбейт да. Эми буну менин өз ыктыярым менен, өзүм каалам менен чыгара берем, бирок жанагы мен жылдагы отчет бергенде ушундай китеп чыгардым десе, жок, макалаң канча чыкты деп ошого көңүл бурушат да. Мен ушу казак тилинде чыгарганым, орус тилинде чыгарган китептерим бар, кыргыз тилинде көбүнчө китептер. Бул ушу англис тилин билбеген менин кесиптештерим кыргыз тилинде окусун деп өзүмдүн эме кыларым да, ниетимди ишке ашыруум болуп атат. Бул биринчиден баягы сурооңузга жооп, билимге умтулуу деген негизинен ушул мектептеги мугалимдер кантип иштеш керек. Негизинен жаш мугалимдердин мугалим болуп калыптанышы, мугалимдердин аброю, статусу, эмеси бар, мындай мазмунунда жазылган. Жана ошол учурда мугалимдер бири-бири менен кызматташыш керек. Өзүнчө изоляцияда иштешпеш керек. Ошол учурда мектептин жетекчиси, директору ал дагы кайдыгер болбостон мугалимдердин кызматташына шарт түзүп бериш керек. Жана андан башка дагы ар кандай билим берүүдөгү жана эл аралык сынактар, жалпы республикалык тестилөө, анын көйгөйлөрү жана анын жетишкендиктери, ушуга окшогон эмелер бар. Анан Таш уста деген легенда, сиз айткан ушуда жазылган. Таш уста дагы мындай жомок иретинде билим берүүдөгү реформалар жөнүндө өтө сонун кылып жазылган. Кыска маанисин агай ушунун. Кыска мааниси Таш уста деген өзү мындай легенда, жомок иретинде. Бул мындай өзгөчө адам, байыркы дүйнөдө жашаган адам, ал таш доорунда жашайт. Ал таш уста болгону таштан ар кандай курал жарак жасап, эң мыкты жасаган адам болот да. Бирок башка ошол учурдагы жашаган башка адамдардан, байыркы адамдардын айырмасы, ал отуруп алып ойлонгон адамда оюн ишке ашырганы аракет кылган. Мындай аңчылыкка барып келип, курсагын тойгозуп, башка анын ошо эмелери, замандаштары уктап жаткан болсо жыргап, ал уктабастан отту карап отуруп, ага ой келет да. Эмне үчүн ушу биз
чоңдор ушундай аракет кылабыз. Балдар ойношот, бирок ойногондо жөн эле ойноп атышат. Алардын ойноп жатканын билимге пайдалуу кылып койсок, балким келечекке турмушуна пайдасы тийсин деп туруп анан ойлонуп, келечекке керектүү болгон ыкмаларды, көндүмдөрдү окута баштайт да. Бул биринчи жолу мындай иреттүү түрдөгү окутуу мектеп деп койсок болот да. Таш уста мисалы үчүн ошол эме кылуу, аңчылыкты кантип кылуу керек, балыкты кантип кармоо керек, коркунучтуу болгон жанагы жол боштордон кантип арылуу керек оттун күчү менен. Бирок ошентип ал жаш муундарды үйрөтө баштайт. Бирок заман өзгөрүп, коом өзгөрүп, жанагы муз доору келип туруп, жанагы мурдагы жаныбарлар жоголуп, башка жаныбар жырткычтар келгенде, таш устандан кийинки келген таш усталар дагы бар да. Алар заман өзгөрдү, мурдагы билимибиз жарабайт. Эми башка билимди өзгөртөбүз дегенде, агаларга каршы карама каршылык өтө көп болот. Ошону таш уста кантип жеңген. Карама каршылык мисалы үчүн дайыма болуп келген да, бирок ага карама каршылыкка менен урушпастан, бирок алардын тилин таап, кантип өзгөрүү киргизебиз деген өтө мындай кызыктуу. Ошо окугам. Азыркы кандай өзгөрүү болсо дагы өзгөртөм дегенде да ушуну окуса, анан кийин жанагы туура өзгөртүүнү киргизүүнүн жолдорун үйрөнө турган бир жакшы жомок да. Ал эми билим бакыт канаты 3 бөлүктөн турат. Бул биринчи бөлүгүндө мектеп жөнүндө, ар кандай мектептин көйгөйлөрү жана башка. Экинчи бөлүгүндө жогорку окуу жай жана илим. Ал эми үчүнчү бөлүгүндө мектеп билим берүүгө тиешеси жок, бирок жалпы эле адамдык сапат, жөнөкөйлүк, мындай бактылуулук жана ийгилик, ушуга окшогон темалардын негизинде мындай көбүнчө башка бир мындай аябай кызыктуу, англис тилинде чыккан мындай таасирдүү тексттерди которуп, ушуну чогуу чыгардык. Муну мен мыкты агайлар, өзүңүз дагы, анан Жолдош Турдубаев агай, көптөгөн агайлар окуп, сын пикирин айтып, китепти жакшыраак кылып чыгарууга жардам беришти. Ар бир доордун таш устасы болот. Ар бир доордун болот. Анан экинчиден, бул экинчи китепти айтып атпайсызбы, жанагы негизги 3-чү бөлүгү бул адамгерчилик, адамдык сапаттар жөнүндө. Анан учурда дагы баягы жумшак көндүмдөр деген бир термин да. Ушул боюнча бир оюңузду айтсаңыз, абдан мындай көп айтылып атпайбы жумшак көндүмдөр. Жумшак көндүмдөр сиздин көз карашыңызда, сиздин мындай түшүндүрүүңүздө кандай? Аны жумшак көндүмдөр деп да айтылып атат. Же болбосо 21 кылымга керектүү көндүмдөр деп да айтылат. Бул эми негизинен абдан керек нерсе. Себеби бул академиялык, анан академиялык эмес көндүмдөр деп негизинен бөлүнөт да. Академиялык дегенде ошол эле эсеп, каттануу жана башка деп айтсак, негизинен жанагы олимпиада болобу, же сынактар болобу, тесттер болобу, көбүнчө академиялык гана неме кылып калат да. Мисалы үчүн анын инсандык сапат, адамгерчилигине көңүл бурбастан, мисалы үчүн биз жалаң эле 5 алгандарды баалай берсек, анда жалаң эле жеке жана өзүмчүлдөрдү гана баалаган коом болуп калабыз да. Адамдык сапаты кандай? Же болбосо бирөөлөргө болгон мамилеси кандай? Жана англис тилинде да бир которулган бир термин келип калды, эмпатия. Кайдыгери болбостон бирөөлөргө мындай боору ооруйбу? Бир жаны бар болсо дагы, мисалы үчүн жабыркаган жаны бар болсо, мисалы үчүн ошодо мындай биздин жаштарда ушундай кандайдыр бир эме болуп атабы, сезимдер болуп атабы, ушу жаны бар дагы, мисалы үчүн буту аксак болуп калыптыр, же болбосо кой, ушу жаны бар экен деп. Ошого окшогон, же болбосо адамдар бири-бирине болгон кайдыгерлик, менимче тилекке каршы кээде күчөп кеткендей сезилет да. Жанагы мындай бирде видеосун көрүп калдым, мушташ болуп атат, бир бала жыгылып калды эле, берки аны жыга койгондор күчтүүрөөк экен да. Алар секирип келип жыгылып жерде жаткан кишинин башына бут кийими менен келип туруп тээп түшүп. Аны кандай бул, ал адам эмеспи? Кандай бул майып болуп атпайбы? Көрдүңүзбү? Бул ал деле адам да. Бул деген эми башка бирөөнүн бир жери жабыркаса өзүң да зырт этесиң го. Ошондой бул деген сиз айткан жумшак көндүмдөр өтө керектүү болгон жалгыз эле эме эмес, билим эмес, академиялык. Ошол эле жерде биздин адам болуубуз, башка бирөөлөр менен ынтымакта жашап, башка бирөөлөрдү сыйлап жашап, бирөөлөргө зыяныбыз тийбестен, эч болбосо зыяныбыз тийбесин, пайдабыз тийсин, пайдабыз тийбей калган учурда зыяныбыз тийбесин деген ушу принциптерди дейм да. Жакшы. Сонун агай, анан ушул китептерде, кайра эле китептерге келели. Эки нерсе да сизде. Биринчиси, дайыма көп айтасыз да, изилдөө жөнүндө.
Кандай тема болбосун изилдөө бар бекен. Ооба. Кантип изилдептир? Шилтеме бердиңизби? Экинчиси академиялык чынчылдык. Ушул эки нерсе жөнүндө айтсаңыз. Изилдөө Бизде Кыргызстанда кандай ушул жагы? Изилдөө менен сабакты изилдөө. Ал боюнча орус тилинде китепте жаздыңыз, буюрса жакында кыргызчасын чыгарабыз да. Ушул боюнча изилдөө, сабакты изилдөө, анан академиялык чынчылдык. изилдөө дегенде изилдөө мындай мен ошо Пакистанда магистратурада окуганда анан биринчи жолу мындай чындап көрдүм да, изилдөөгө аралашып көрдүм. Бизге курс research methods, изилдөө усулдары деген курстарды окутканда мен ошо китептерин окуп, анан өзүм дагы тажрыйба алышып, жана үйрөнүп, кандай бул изилдөөнүн суроосун кантип түзөт экен, адабиятты кантип талдайт экен, анан изилдөөнүн суроосун койгондо ошого маалыматты кантип топтойт экен, маалымат топтоонун инструменттерин кантип иштеп чыгат экен, изилдөөнүн этикасы дегенди биринчи жолу мындай тааныштым да. Анан дагы албетте жанагы университетте өзүм окуганда жана дипломдук иш жазып албашка, дипломдук иште деле эмне агайлар үйрөткөн, бирок чындап олуттуу түрдө изилдөөнү ушу Пакистанга барганда көрдүм. Анан Канадада диссертация жазганда даярдыктарды, курстарга катыштым да. Өзүм мынаны баштадым. Бул изилдөөнү үйрөнгөндө көп жагынан караш керек экен. Биринчиден, изилдөө бул өзүң эле изилдөө жүргүзүү эмес, ошол эле учурда жанагы изилдөөгө болгон урматтоо. Кандай идеяны айтсаң дагы далил менен айтуу. Кандай бир чоң бирөөгө аргумент кетирсең, шилтеме менен айтуу, бирөөнүн изилдөөсүнө шилтеме менен айтуу, айткан нерсең ошондой болуш керек экен да. Божомолдоо эле мисалы үчүн кээде кээ бирки презентация жасап атканда көрүп калам адамдарды. Мисалы үчүн, Кыргызстандын жаштарынын 80% ушундай дейт. Каяктан билдиңиз? Эмненин негизинде айтып Эмненин атасыз? негизинде? Жок да, усулу жок, изилдөө жок. Анан мен ойлойм да, анда ошентип айтыңыз. Демек, кандай нерсе болсо да изилдөөнүн негизин айтса, айткан нерсеңиз мындай күчкө ээ болот, салмакка ээ болот да. Ал эми дагы изилдөө боюнча албетте акыркы учурларда кыйла мен кесиптештер менен чогуу иштешип жүрөбүз. Назарбаев университетинде дагы аябай жакшы жолго коюлган. Ушуну бара айтып жүрүп, көптөгөн жакшы иштерди аракет кылып атабыз, китептерди которгону, ошол учурда изилдөө усулдары боюнча жайкы мектептерди уюштуруп, семинарларды уюштуруп, менин кесиптештерим сураса, билгенимди айтканы, бөлүшкөнү албетте аракет кылып жүрөм. Бирок ошол эле учурда изилдөөнүн дагы эле биз мындай эмеге оңдой турган жагыбыз көп экен да. Мындай мисалы үчүн Кыргызстанда жакшы окуу жайларга изилдөө университети деген статус берилди да. Ошолор аракет кылып атат. Бирок дагы көбүрөөк нерсе өзгөрүш керек. Өзгөчө магистранттарга, аспиранттарга, докторанттарга биринчи изилдөө усулдарын үйрөткөндөн кийин анан алар өздөрүнүн усулун, өздөрүнүн темасын тандаш керек да. Бул дүйнөлүк практика. Ошого бара барышыбыз керек. Кээде мисалы үчүн жанагы изилдөө сапаттуу, өтө жогорку сапаттуу болбосо, анан кийин биздин илимпоздор мындай жаңылык киргизе турган изилдөө жүргүзө албай калышы мүмкүн да. Көбүрөөк ошо биз дүйнө менен интеграция болуп, ошол жака кетишибиз керек. Ал эми бул академиялык чынчылдык өтө керек. Изилдөөдө буну плагиат деп коет. Жанагы башка көчүрүү идеясын алып көчүрүп колдонуу. Бул дагы мындай эмени бузуу, академиялык чынчылдык эрежелерин бузуу. Бул өтө эле маанилүү нерсе да. Кээде ушуну мен айтып калам. Мына бул бирөөнүн акысын, бирөөнүн идеясын урдоого бара менчиктештирип алуу, ошону эрежеси менен эле бул ушунун айткан сөзү деп айтып коюу. Бул бир жагынан адиптүүлүк, эрежелерге так сактап. Анан экинчи жагынан бул жаштарга да үлгү болушубуз керек экен да. Эгер мен Кыялбек Ахматовдун китебинен окудум эле, ошондо эле деп айтпасам, сиз дагы айтпасаңыз, анда биз жаштарга боло берет экен. Анан жаштардын арасында кээде ушундай болуп калды. Бир нерсе ойлоп таптым мен. Менин идеям, кое турчу. Ошону аныкташ үчүн ага чейин кандай идеялар бар эле, аны үчүн окуп чыккыла адабиятты. Ошонун негизинде анан жаңылык киргизгиле. Изилдөөнүн негизинде дегенде биз ушу адап кылышыбыз керек да бара. Буга чейин болду беле, бирөө изилдеди беле, же мен жаңылык ачтым беле дегендей да. Мен бир жаңы материк ачтым беле деген сыяктуу. Бул абдан туура агай. Бизде ошол биздин коомчулукта эмнегедир ушул жагы бир аз аксагандай да. Бирөөнүн идеясын айтканда сөзсүз түрдө баягы ала кушту да атынан аташ керек дейт го. Сөзсүз түрдө кайсыл жерден алдың, булагың көрсөт, паланчы айтты эле, түкүнчү айтты эле деген болуш керек да. Кыял агай, бул темирдей эреже. Күчтүү окуу жайларда, илимде, анан да керек болсо жанагы академиялык окууларда эгер тапшырмасын
бирөөдөн көчүрүп тапшырган болсочу, диссертация болобу же жазуу иретинде тапшырмасынбы, дүйнөнүн алдыңкы окуу жайларында буга эч эме кылбайт. Бул келишпейт, компромисс жок, окуудан айдалат студент. Бизде дагы көчүрүп алсаң. биз дагы Назарбаев университетинде эрежелерди айттык, түшүндүрдүк. Бирок 2 же 3 магистрант, 1 докторантты окуудан айдаганбыз. Себеби алар дагы биз үйрөткөндөн кийин дагы көчүргөн экен, башка бирөөнүн эмгегинче. Бирок маанилүүсү алардын атын эч кимге айтпашыбыз керек, купуялуулук сакталыш керек. Бирок биз эгер бир адамга көз жумган болсок, анда баарына көз жумуш керек. Ошону мындай темирдей кылып эреже кылыш керек да. Демек бул илим да агай, жана азыр илим жөнүндө сүйлөшүп атпайбызбы? Илимпоз бул ачылыш жасаш керек дейт да. Бир жаңылык киргизиш керек, туурабы? Анан эми мен так илимдерде медицинада дейли, математикада дейли, башкада дейли жаңылык бир ачылыш жасаса болот. Бирок мына гуманитардык илимдерде агай, психологияда, педагогикада бул кандай ачылыш жасоого мүмкүн деп ойлойсуз да? Эми ачылыш дегенде албетте жанагы эме эмес, жанагы Эврика деп же болбосо ошол бир эмени ойлоп таап, жанагы жаңы мыйзам, ченемдүүлүктү, мыйзамды ойлоп таап, же болбосо ошол эле Ньютондун жанагы гравитациясын ойлоп табуу деген өзүнчө ал бир жаңылык албетте. Же Американы ачуу деген Америка континент. Ал эми бул коомдук илимдерде башкачараак каралат. Originality, жаңылыгы, новизна деген орусчасы. Ал дегени ошол, мисалы үчүн, бул мен деле диссертациям негизин айтайын, жаш мугалимдер жөнүндө жөнөкөй пикирлер бар. Ар кимдин пикири бар. Ооба. Бирок ошол пикирди иретке салып, жаш мугалимдерди дүйнөдө кандай болуп атат, кандай кыйынчылыктарга учуруп атат, ошол эле Кыргызстандагы жаш мугалимдер менен жолугуп, маектешип, ошолордун пикирин жыйынтыктап, эмне үчүн мындай деп атышат деп туруп, анан иретке салып, аларды жакшы мултуруп баяндап берүү өзүнчө салым болот дагы. Ошонун негизинде аргумент кылсак болот да. Мына карап көрсөңүз, жаш мугалимдердин ар кимибиз бир чекесин билишибиз мүмкүн. Ошону эле мындай көрөбүз дагы. Бирок изилдөөдө баягы пикирлерди баарын бириктирип туруп, мисалы үчүн мен дагы аябай сүйүндүм ушу теманы тандап алганыма. Азыр карап көрсөм, жаш мугалимдердин кыйналган жактары бул жалгыз эле сабак өтүүдөн эмес экен. Балдардын тартибине жараша эмес экен. Ошол эле учурда ата эне менен иштөөдө жаш мугалимдер аябай кыйналат экен. Анан дагы даяр эмес экен көбүнчө. Анан мектептин жетекчиси, башка кесиптештер дагы кээде мындай, эмнеге келдиң мектепке дегенде ошолор менен тил табыш иштешип кетиш кыйын экен. Бирок дагы эң негизгиси кагаз иштери. Кыялбек агай, сиз айтыңызчы. Кагаз иштери, документацияны ким үйрөтөт? Ким үйрөтүш керек? Мисалы үчүн окуу жай, жогорку окуу жай үйрөтөт деп мектеп ойлосо. Жогорку окуу жай болсо практиканы мугалим үйрөтөт десе. Анан практикант болсо кой мектепке барганда мектеп үйрөтөт десе. Көрдүңүзбү? Эң кыйналганы ушу документациядан кыйналат экен дагы. Өзүңүз деле билсеңиз керек. Ошону демек мен изилдөөмдө тастыктады. Демек жогорку окуу жай менен мектептин ортосундагы байланыш үзүлүп калат экен да. Мындай, биз ошол жаш мугалимди даярдай алдыкпы мектепке? Аны сураган адам кээ бир куратор звонок кылып сурашы мүмкүн экен, бирок системалуу түрдө ошол жаш мугалим тандаган негизинде биз окуу программабызды кантип өзгөртөлү? Кайсы практикага көбүрөөк басым жасайлы деген мындай дээрлик иш азыраак жүргүзүлөт экен. Ошону мен дагы сунуш кылып, диссертация негизинде айтып чыкканмын. Демек, баягы коомдук илимдердин, гуманитардык илимдердин өзүнө жараша бир жаңылыгы бар. Башкачараак болот, бирок жаңылыгы ошол иреттүү түрдө аргументтерди жасай билүү, дүйнөлүк адабияттар менен салыштырып, башка өлкөлөрдө кандай иш-чаралар болуп атат. Ал эми Кыргызстандын негизинде изилдөө болгон болсо, эмне окшош экен, эмне башкача экен, анан контекстке жараша дагы бизде, мисалы үчүн, ошол эле учурда биздеги болгон окуя Канадада болгон окуядан кандай айырмасы бар экен? Мисалы үчүн сайыс таркап кетти. Мен изилдөөмдө бир негизги каарманым, негизги катышуучу тарых мугалими болчу, бирөөсү биолог болчу. Экөөнүн да салыштырдым да. Тарых мугалими ошол жылдары, 2000 жылдары, анын көйгөйлөрү такыр башка экен. Ошол жылдары китеп жок экен. Жана конспект менен окутуп атат. Күнүгө балдарга жаңылыктарды үйрөтүп атканда, мындай мурдагы СССРдин тарых китеби керексиз болуп калды. Жаңы китептер чыга элек экен. Ошондо баягы жаш мугалимдин бир жагынан окуу китеби дейбиз. Окуу китеби жок болсо кыйналат дейбиз. Экинчи жагынан окуу китеби жок болгону баягы кээ бир мугалимдерди жанагы окуу китебинен көз каранды болгондон кутултат экен да. Кээде окуу китеби эле мугалимдердин куралы болуп калат дагы. Ушуну окутсаң, сен математиканы окуткан болосуң дейт экен да. Анан китеби жок болсо кээде ошол мугалим
чыгармачыл боло баштайт экен. Кээде биз ошол мугалимдер эме болуп калат экенбиз да, көз каранды да болуп калат экенбиз. Көрдүңүзбү? Туура агай. Эми дагы ушул изилдөө эми илим да. Ушул абдан маанилүү болуп атат жанагы жасалма интеллект агай. Ооба. Чат GPT. Ооба. Ушул боюнча бир эми баягы дүйнөлүк билим берүү чөйрөсүндө жүрөсүз да. Дүйнө эмне деп атат? Эми Кыргызстанда да ар кандай ойлорду айтып атабыз. Эми бул деген эртең мугалимдер керек болбой калат. Балдарыбыз эч нерсе ойлонбой калат деген эми дүйнө эмне деп атат да? Бул сиздин бир көз карашыңыз. Дүйнө тез өзгөрүп атат. Дүйнөдө ушундай кызыктуу өзгөрүүлөр болуп атат. Азыркы көз караш эртеңки көз караш айырмаланып атат. Азыр мындай ойлонуп атсак, эртең башкачараак ойлонушубуз мүмкүн. Ушул жасалма интеллект деген мурда эле болуп келген. Бирок чат GPT деген бул ошол жасалма интеллекттин бир түрү. Бул окуу программасына, илимге аябай өзгөртүүдө да. Бул деген бир кыска мөөнөттүн ичинде сураган жообуңа эле жооп берет. Сураган илгери мисалы үчүн кой мен китепканадан барып китептен окуп келейинчи десең, азыр жөн эле темасын берген болсо, ушунча кылып сонун кылып жооп берип аткан болсо, демек жанагы билим алып аткан адам дагы аны колдонгон болсо дароо оңой жоопторду алып атат да. Бирок дүйнөдө мындай көз караш бар. Ар кандай адамдар пикирлештер бар экен да. Буну уруксат берелиби же уруксат бербейлиби? Талашат экен адамдар. Кээ биркилери жок, бул академиялык чынчылдык, эрежелери бузулуп атат, уруксат бербейли десе, кээ биркилери жок, бул жана калькуляторго эле окшош нерсе, колдоно берсин деген дагы пикирлеги адамдар бар экен да. Ошону бул мага эме жагат. Сиз айткандай жанагы бул мугалимдер керек болбой калабы деген суроо дагы коюлат экен. Ошондо мына Казакстандагы бир мыкты бир инсан бар, Саясат Нурбек деген, азыркы жогорку окуу жайларынын жана илим министри. Ошонун айткан сөзү бар да, ал дагы бирөөдөн укса керек. Келечекте мугалим жок болбойт. Болгону жасалма интеллектти колдонгон мугалимдер, жакшы колдонгон мугалимдер, жасалма интеллектти жакшы колдонгон мугалимдерди бара сүйлөп чыгат дейт да. Демек аны каалайбызбы, каалабайбызбы биздин турмушубузга кирди да. Агымга каршы сүзө албайсың. Болгону эрежелер керек. Кыргызстанда мен айтып атам, кээде мындай, кээде жакшы экен деген ага эжекелер болуп атат, кээде койчу деген ага эжекелер болуп атат. Эмне дегенде? Эрежелер керек. Бизде ушул Назарбаев университетинде атайын биз өзүбүз дагы кызыгып, дүйнөдө жакшы окуучулар, күчтүү окуучулар эмне кылып атат? Ошо чат GPT'ни эмне кылып атышат? Толук уруксат берип атабы? Студенттерге колдонгону, мугалимдерге, окуу студенттерге же уруксат бербей атабы деген ар кандай сценарийни иштеп чыктык да. Бизге анан ошол провост ректораттан бир 5 сценарий келди. Ушул 5 сценарийди өзүңөр талкуулап, бир сценарийни тандап алып, өзүңөр эрежелерди факультетте өзүңөр иштеп чыккыла деген. Уруксат берип атыптырбы? Биз 5өөнөн бирөөнү тандап алдык. Уруксат анан ошонун негизинде биз сүйлөшүп отуруп, атайын биз декларация деген эмени иштеп чыктык. Силабуска кошо турган өзүбүздүн эрежени. Ал деген биз уруксат беребиз. Бирок ошол учурда силабуска жаздык. Биздин студенттер, магистрант, докторанттар тапшырманы жазганда анык кылып таблица кылып жазыш керек. Жасалма интеллекттин кайсы түрүн, кайсы максатта, канча көлөмдө колдонду. Бул биз ошентип биз өзүбүз демилгени студенттерге берип атабыз. Алар ачык айтыш керек, жашырбастан. Албетте эгер биз элементтери болсо, жанагы маселе кайсыл учурда? Жасалма интеллекти өзү китепти окубай эле чат GPT айткан жоопту эле мен тапшырмам деген болсо, анда кечирип коесуз, бунда академиялык чынчылдык болбой калат. Эгер ошол чат GPT'ни колдонуп, ар кандай идеяларды ойлоп, ошолдон идея алып, өзү тереңдетип, өзү изилдеп, анан кийин да кээде биз англис тилинде жазганда, англис тили биздин тилибиз эмес да, жазуу. Англис тилинде кээде каталар болуп калат, жанагы академиялык жазуунун эрежелеринде үйрөнүп, кээ бир каталарын оңдогон болсо, анда уруксат берилет. Ушуну студент болгону анык айтыш керек. Ушуну колдондум, мына үчүн колдондум деп туруп. Болбосо биз жаап жашырган болсок, бул себеби эмеден академиялык чынчылдыктын мага бир жакшы жаккан термини бар. Ошону дайым колдоном. Академиялык чынчылдык бул эч ким көзөмөлдөп текшербеген учурда дагы туура нерсе жасоо деген. Сөзсүз эле турда бирөө текшергенде анан кийин туура нерсе жасап, эч ким карабаса урлук кылуу эмес. Бул эч ким көзөмөл кылуунун да кереги жок. Адамдын өзүнүн жүрөгүнөн болуш керек. Өзүнүн абири, Кудайдан коркуп, пендеден уялып дегендей эле сөз экен дагы. Демек, менин түшүнгөнүмдө бизге дагы чат GPT'ни колдонуунун
эрежеси, нускамасы керек. Билим берүү министрлиги мектептер үчүн, мугалимдер үчүн, азыр университеттерге өз алдынча эркиндик берип атат. Университеттер өз алдынча иштеп чыкса жакшы болот экен менин түшүнгөнүмдө. Керек болсо ар бир окуу жай өзү деле түзсө болот. Өзү деле түзүп Өздөрүнүн иштеп эрежесин алса түзүп, болот. дайым эле жогортодон күтпөстөн эле окуу жай кегиле ушундай түрлөрү бар экен. Биз эмне кылалы? Силабуска эмне деп жазалы? Студенттерге эмне деп айтабыз деп туруп өздөрү эреже иштеп чыккан. Чоң рахмат ага. Эми бир мындай ушул жыйынтыктоочу этаптарда да азыр 4 жол деген китеп турат. Бул мен буга чейин 3 бир коноктон подкаст алдык. Мугалимдер бизде негизинен таалим подкастында мугалимдер, агартуучулар. Анан 2 коногубуз тең ушул 4 жол жөнүндө сүйлөгөн да. Бул сиз которуп, мугалимиңиз профессор, сизди окуткан. Ошонун китеби ушул 4 жол жөнүндө. Бул китепти эмне үчүн бир оюңузга келди? Анан эми кеч бир подкасттын коногу айтты, 2 жолдо окшойбуз деп. Анан биз канчанчы жолдобуз бир сиздин көз карашыңызда? Ушул китептин мазмуну жөнүндө. Эми бул китеп жана акыркы сурооңуздан баштайын. Бул окурмандын өзүнүн жана кинодо дагы автор өзү кино китеп жазып кое берет же кино чыгарып кое берет. Канчачы жол дегенден ар кимдин өзүнүн эмесине табитине, азмидин түшүнүгүнө ар бир адам өзү чечим чыгарыш керек. Жок, баарыңар ушундай дегиле деп мындай максат андай эмес. Анди Харгривс жана Денис Шерли деген авторлордун пикири деле ошондой эле. Бул Анди Харгривс Торонто университетинде иштеген. Мен ошондо жанагыда айтып өттүм. Мен окуганда сабак алган бул агайдан. Анан бул китеби кийинчерээк чыккан. Англис тилинде The Fourth Way, 4-жол деп анан жазган. Экөө чогуу отуруп жазышкан. Бул китепти мен Назарбаев университетинде магистрантурага атайын мугалимдердин иденттүүлүгү, профессионалдуулугу деген курс окутуп атып магистранттарга. Ошондо адабияттарды талдап жүрсөм мага аябай жагып калды да. Ушуну мен студенттерге тапшырма бере баштадым. Албетте баардыгын кыска мүнөттө окугула десем аларга оор болуп калат. Аларга мен ар бирине мындай бөлүп окугула деп туруп тапшырма берип, анан презентация кылгыла десем, аябай кызыгып сонун презентация жасап, алар дагы ушундай дүйнө ушундай болуп атыптыр, Казакстан канча жолдо экенбиз деп туруп эме кылып таржымалдап эме кылышат. Анан мага идеясы аябай жакты да. Кыргыз тилине ушу котурулушса кандай жакшы болот эле. Ошол эле мен менен мындай баарлашып жүргөн кесиптештерим жөнүндө ушу китеп жөнүндө сүйлөшсөк кандай жакшы болот эле. Англис тилиндеги сүйлөбөгөн кесиптештериме да жакшы болот эле деп ой жүгүрүп жүрсөм, анан мен мыкты мындай баалаган адамдардын бирөөсү байланышып калды. Агай, билим берүү жөнүндө да китеп которолу дегенде мен аларга сунуш кылдым. Сунуш кылып, анан алар мына Бакытбек деген жигит ошол укугун алып, китептин укугун жана ал дагы мыйзамдуу түрдө укугун алып чыгарган басмаканадан. Анан которуп башташты. Кийинчерээк өзүм дагы жардам бердим бул китептин эмесинде. Түп нускасы жакшы берилсин деп. Бир аз оорураак жазылган да. Оорураак жазылган дегенде көпчүлүк эмелери жанагы билим берүүгө үңүлүп кирген адам окуса, жанагы Англиянын, Канаданын билим берүү системасын жакшы түшүнгөн адам эме кылат да. Ошол кээде мындай мааниси чыкпай калышы мүмкүн. Ушу мен дагы жардам бердим акырында. Анан бул китеп мындай ар бир система, ар бир мамлекеттин билим берүү системасы кандай деңгээлде экенин ар ким өзү чечмелеп көрүш керек да. Бирок ушу 4 жол дегенде мындай баскычтарын көргөзүп берген. Мисалы үчүн 1-жолунда өзүнчө кандай болгон, 2-жолу кандай, 3-жолу жана өнүгүп жатканычы. Мен ошол эле учурда бул мисалы үчүн 2-жолунда ошол эле жанагы стандартизация, тестилөө, жогортодон келген сунушталмалар менен гана иштөө, мугалимдер чыгармачыл болбостон тесттин жыйынтыгын жогорулатуу деген ошо 2-жолдун көрсөткүчтөрү да. Ага дагы дал келген жактары болушу мүмкүн, бирок 3-жолдо кызматташуу, 4-жолдо болсо 4-жол бул деген жанагы мектеп же болбосо мекеме өзү аныкташ керек сапат жөнүндө. Биз ушул мисалы үчүн ушул региондо жайгашкан окуу жайбыз. Биздин регионго ушундай сапаттагы окуу жай керек деп жанагы жалпы эле баардыгына стандарт түзүп койсо, балким анда кээ бирки жергиликтүү жагдайды эсепке албаган болуп калышы мүмкүн да. Ошон үчүн балким мен айтат элем Кыргызстанда балким 2-жол деле бардыр, бирок ошол эле учурда 3-жолдун элементтери иштеген окуу мекемелер да бар. Керек болсо 4-жол менен иштеген же инсандар же мекемелер бар да. Бирок бул бизге мындай ориентир болуп кала бериш керек да. Демек ушул эмне деген мугалимдерди сыйлаган, мугалимдердин автономиясын сыйлаган, алардын пикирин сыйлаган,
мугалимдер бир нерсе билет деген, эгер билбей калса чогуу үйрөнөлү деген ошол эле учурда мугалимдерди баалаган система керек. Ошол эле учурда жанагы мектептерде жалгыз эле олимпиада тесттин эле жыйынтыгы менен мектепти баалабастан, демек комплекстүү түрдө баалай турган мындай көз караш менен караш керек. Анан ата энелердин дагы кийлигиш эмеси катышуусу болуш керек мектепке деген. Ушундай балким окурмандардын арасында бул жакшы экен, мен дагы мектепте иштейм, менин мектебимде мынаны өзгөртүшүм керек деген болсо, мен ошого сүйүнөм абдан. Жакшы, рахмат агай. Ошол маектин акырында бир жаш мугалимдер жөнүндө көп сөз кылдык агай. Учурдагы жаш мугалимдердин образы, эми биз образы деп айтабыз го. Кандай болуш керек? Анан биздин жаш мугалимдерде эмне жетишпейт? Анткени баягы бардык нерсе келип мугалимге такалат агай. Бул мектептеги билим сапаты, бул окуткан баланын дагы билим сапат бул окуткан мугалимден ашып түшпөйт дейт го. Мугалим эмнени берсе ошону билет деген. Ушул сиздин баягы жыйынтыктоочу катары биздин жаш мугалимдердин образы кандай болуш керек учурдагы? Жаш мугалим, Кыргызстандын жаш мугалимдери албетте Кыргызстан биз дүйнөнүн бир бөлүгүбүз да. Дүйнөдө кандай болуп атат, кайсы багытта кетип атат, Кыргызстан жаш мугалимдери эле ошондой. Албетте жаш мугалимдерге көмөк керек. Алар түптөлүп, калыптанып, бүт элек инсандар 1-2 жыл үйрөнүп атышат кантип жаш мугалим болгондо. Ошол эле учурда бул жаш мугалимдерге системалуу түрдө көмөк керек да. Кээ бирки окуу жайларда, мекемелерде жаш мугалимдердин маселесин кантип чечтиңиздер десек, биз насаатчыны берип койдук, ошону менен чечтик дейт. Жок, насаатчыны берип коюу, бөлүп коюу жетишсиз да. Насаатчынын дагы насаатчысы бар, насаатчы боло албаган насаатчы дагы бар да. Ошол эле учурда биздин жаш мугалимдер ошол эле учурда алар өздөрү мындай эме болсо, мындай оңой эле жеңилбей турган, эмоциялык жактан дагы интеллекттери жогору болсо, кыйынчылыктарга жеңилбей турган, бирок ошол учурда ошол мектепте албетте колдоо аз болсо дагы жардам сурап, бирөөлөр менен иштешип кетип, үйрөнүп, анан ушул келечекте дагы ушул мыкты адис чыга турган, алар коркпосо, адашуудан коркпосо да жаш мугалимдер. Ал эми дүйнөлүк алардын кыйын жактарындагы кандай, мисалы үчүн ата эне келсечи, мисалы үчүн ата эне биринчи жаш ата эне кичинекей эң чоң уулун же кызын мектепке алып келген болсо, сиз мектептин директору болсоңуз, биринчи суроосу эмне? Менин баламдын мугалими ким деп сурайт. Жаш мугалим десеңиз, дароо эле алар качатчы болсом, жок алмаштыр, башканы бер дейт. Жок, ал бирөө окутуш керек да. Ошондо мен дайым айтам, жаш мугалимдердин артыкчылыгы бар. Алардын энергиясы бар, жаштыгы бар. Кече жакында эле университетти бүтүп келген, техника жагынан жакшы тажрыйбасы аз. Бирок ошол учурда жаш мугалим дагы өзү дагы аракет кылып, мисалы үчүн үйрөнүүгө аракет кылыш керек. Дүйнөлүк китептерди окуш керек. Анан Кыргызстанда абдан жакшы китептер бар. Ошолорду да окуш керек, өзүнүн үстүнөн иштеш керек. Бирок биздин жаш мугалимдер, алар эртеңкинин эң баягы мектептин өзөгүн түзө турган ушу жаш мугалимдер. Азыр бул тема өтө актуалдуу да. Жаш мугалимдер мисалы үчүн 1-2 жыл иштеп эле кете беретсе, анын ордуна жаш мугалим келе берсе, мектептин өзөгү 5-10 жылда эч ким болбой калышы мүмкүн да. Ошондуктан биз мүмкүн болушунча аларга колдоо көргөзүп, ушу жаш мугалимдерди керек болсо шыктандырып алып калууга аракет кылышыбыз керек. Жаш мугалимге да мүмкүнчүлүк беришибиз керек. Сөзсүз. Тажрыйба кайдан болсун анда? Чоңдукка салып эле кой, сен жашсың, жадуу балың биринчи саат менен акыркы саатта окутасың, сен дежур болосуң деп эле кыйнай берсек, ал жаш мугалим өзүнүн турмушун куруш керек, үй салыш керек, ал дагы жаш мугалимдер. Ал аны колдобосо ким колдойт? Сен бизче болгуча качан деп, Ал болсо жаш мугалим тилекке каршы, анан кээ бир жаш мугалимдер жок, мугалимдик колунан келген абдан таланттуу жаштар мектепти таштап кеткени өтө аянычтуу болот. Бул биз үчүн өтө маанилүү стратегиялык маселе болуш керек да. Чоң рахмат агай, абдан жакшы маек болду. Бул Таалим подкастынын атынан атайын коногубузга белегибиз бар. Бул термос агай, ысык чай ичесиз. Таалим деген подкаст. Ыраазычылык билдиребиз агай. Баягы Кыргыздын мекенчил уулу катары, илимпозу катары
дайыма биздин Кыргызстандын билим берүүсүнө кайдыгер карабай салым кошуп келатасыз. Дагы деле салым кошо бересиз, агай. Чындыгында баягы дагы уланта берсек болмок, эми бирок подкаст көп болсо укпай калат да. Баягы тойбой калдым дейт го, дагы көп суроолорум калып кетти, бирок буюрса дагы көп китептериңиз жарала берсин, тарбиялап жаткан өзүңүздүн баягы балдарыңыз ошо өзүңүз сыяктуу илимпоз, аалым болсун агай. Ыраазычылык билдиребиз, урматтуу подкасттын көрүүчүлөрү. Биздин агайдын китептерин кызыккандар болсо, алуучулар болсо, биз Таалим басма үйүнүн номерин экранда калтырабыз. Бизге кайрылсаңар болот. Агайдын 4 жол деген агайдын демилгеси менен чыккан китеп бар. Билим бакыт канаты, билимге умтулуу, мугалимдер үчүн ушу сабак түзүлдөө боюнча бир топ китептер бар. Албетте сурагандар дагы көп. Бизге да кайрылсаңар болот. Биз дагы жеткирүүгө аракет жасайбыз. Анан ушул Таалим подкастында да биздин бир жаңылык катары айтып коелу дедик. Бул Таалим басма үйү бар. Таалим басма үйүнөн чыккан жаңы китеп 365 күнгө жомок. Бул дагы биздин таланттуу биз агайыбыз Асылбек Жооданбеков тарабынан которулуп, жаңы дизайн менен ушул балдар үчүн ата энелер сатып берсин деген тилек менен 1 жылга жете турган жомоктордун жыйнагын кайрадан чыгардык. Муну дагы Таалим басма үйүнөн алсаңар болот. Ал эми подкасттын кийинки берүүсүнөн көрүшкөнчө.